Белес деген Кыргызстанда автобус чыгат экен. Негизи эле Кыргызстандын тарыхында автопром болгон эмес да. Машинени чачып кайра оңдоп ал маселени ичип жейсиз. Чоң машина, кичинекей машина дебей, баарын билем да мындай. Автобусту кыргыз ойлоп тапкан эмес да. Ошол автобуска эле Белес деп чаптап коюп. Совет өкмөтү убагында деле Кыргыз станокто турган эмес да. Станокто жалаң эле орустар турчу. Кыргыз өзү мал жанды болсо, эзели машина чыгарып көрбөсө. Бир эле автобус эмес, көптөгөн машиналерди чыгарып калганга бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле нерсени биз жасасак, Эгер азыр кылып кете албасак, Жеңис мырза, биз калып кетебиз да. кошуналар деле ошол мүмкүнчүлүктү жулуп эле кетишет го дейм. Азыр мына Өзбекстан Кытайдын эң алдыңкы BYD деген компаниясы. Эмне тоскоол болду? Бюрократиябы? Минэкономго башында барып айтып, автобус жасагантабыз десек, күлгөндөр да учурлар болду. Президент Садыр Жапаров автобустун рулуна отуруп мамлекеттик телевидениелерде кандай пиар болду. Президент келип кетти, дайындады, анан жанагынтип эле тияка бияка жүрүп отуруп эле анан фильмдейлим 2 жыл 3 жыл өтүп кетти. Кагаз ичи менен чуркап жүрсүңөр, эшиктен эшикти кагып. Качанга чейин эле байым кыргыз мигрант болуп эле тиякта иштеп, биякта иштеп эле Эң негизгиси эмне? Ишенимби? раматылык чубак ажы менен отуруп калдым. Тажрыйба топтоп турсуң. Мунун баарын эл жұрттун өнүгүүсү үчүн колдонбосоң, анда кыяматта жооп бересиң деп. Ассаламу алейкум. Арбаңыздар, амансыздар, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Кезекте биздин студияда коногубуз бар. Коноктун аты жөнүн дароо айтайын. Мирбек Аскалиев. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мекенден алыста жүрсөк дагы Москвадагы мекендештерибиздин ден соолугуна кам көрүү эң маанилүү милдетибиз. Москвада өз тилиңизде сүйлөп тейлеген жана сизди чын дилинен түшүнгөн кесипкөй медициналык адистердин болушу кандай жакшы. Маманов клиникасы бул заманбап медицинанын жана кыргыз меймандостугунун айкалышы. Клиника төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш дарылоодан баштап эң татаал имплантация жана брекет коюуга чейин. Аялдардын ден соолугун коргоо жана кош бойлуулукту кылдат көзөмөлдө. Жогорку тактыктагы УЗИ жана лабораториялык анализдердин баардык түрлөрү. Кулак, мурун, тамак ооруларын заманбап ыкмалар менен дарылоо. Чоңдорго жана кичинекей бөбөктөргө кам көрүү. Биздин клиникада заманбап аппараттар жана көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгерлер сиздин кызматыңызда. Москва шаарында Маманов клиникасынын 3 борбор иштейт. Жашаган жериңизге ылайыктуу даректи тандап, борборлорубузга кайрылсаңыз болот. Бизге келиңиз. Сапатыбыз мыкты стандартта. Ал эми мамилебиз өзүбүздүн меймандос кыргыз пейилиндей. Мирбек мырза, мен дароо айтайын, ким келгенин. Жанагы Белес деген Кыргызстанда автобус чыгат экен деген ушундай бир дуу болбоду беле. Ошол автобус чыгаруучу заводдун, цехтин негиздөөчүсү. Эми сизди биринчиден албетте баардык конокторго келгенде айтам, убакытты бөлүп келдиңиз, рахмат сизге. Сизди чакырганын себеби мынау соц тармакты мен көп карайм, подкастка байланыштуу кайсы тема актуалдуу болуп атат, ким эмне деп койду деп. Анан карасам ушу Белес автобусу боюнча дагы мындай постторду окуп калдым, комментарийлерди окуп калдым. Өзүңүз да жазып атыпсыз. Ой, Белес деген автобус илгери мындай болду эле, азыр акыбалы мындай болуп атат деп бир мындай коңгуроо кагыпсыз да. Ошон үчүн чакырдым. Эми эмне үчүн ошентип коңгуроо кагып атасыз дештен мурун мен суроону башынан баштайын. Негизи автобус чыгаруу бул мындай оюнчук чыгаруу эмес. Бул деген өтө татаал жумуш. Анан Белес автобусун чыгарат экенсизден мурун деги эле ушул автобус чыгаруу, машина чыгаруу, анын тетиктери боюнча бул Мирбек мырзанын түшүнүгү барбы, бул окат деп билеби, ага чейин деги эле ошол машина чыгаруу деген дүйнөнү көргөнбү, ошол тууралуу айтсаңыз. Эрис мырза, чоң рахмат. Жакшы суроо бердиңиз. Мындай подкаст сизге биринчи жолу келип атам. Элге да мындай жакшы болду, бир чети. Кененирээк маалымат берген. Мен өзүм 2001 жылдан бери ушул машина тармагында иштейм. Алып сатуу менен жазап, бузулган машиналарды алып сатып 25 жыл болуптур да. Анан баягы ар бир машинаны өзүм алып, чачып, кайра чогултуп, авторноктон баштагам. Аягы болсо ушул Кыргыз автопром деп отурам да. Орто жолдо Европа менен көп жыл иштештим. Чоң концерндер менен келишимдерди түздүм. Бир нерсени тактап коеюн.
машинени чачып кайра Ооба. оңдоп ошол жагынан мындай ал маселени ичип жейсиз мындайча айтканда. Ар бир болт гайка мисалы машинем кай жерде бузулуп калса ошол жерден чачып чогултуп ар бир машинадан мындай чоң машина кичинекей машина дебей баарын билем да, мындай машина менен мындай наты сүйлөшөм да. Улантып бериңиз. Анан ошол бала кезде ошол машинелерди жасап жүрүп иномаркаларга өткөндө BMW, Mercedesтерди жасап калганда ошо экөөнүн коробкасы тең ZF да. Анан ойлонуп койчумун да, эмнеге ZF, эмнеге Mercedes эмес, эмнеге BMW эмес. Баягы ал кезде менде түшүнүк ар бир завод өзү эле баарын жасайт деген түшүнүк менен жашап келгем да. Анан баягы кийинчерээк карасам бул дүйнө өндүрүшү, авто өндүрүшү бул чоң бир кооперация экен да. Ар бир мамлекеттин өзүнүн бир Кайсыдыр функциясы бар экен да. Мисалы Германияда ошо ZF бул эмне болду деген деп кийин интернеттен изилдесем бул чоң концерн экен. Ошо Европадан ошо чыккан машинелердин көпчүлүгүнө коробканы, мосту, анан ходовканы жасап берет экен да. Audi деле, Volkswagen деле ошолордон алат экен, Mercedes, BMW деле алат экен, француздор машинелерди алардан алат экен. Анан ошо менен баягы жөн эле жасап коюп жүрө бербей, ошону ойлонуп, андан нары да ойлонупчу. Кандай болот болду экен, эмне болуп болду экен деген кызыгуу менен анан баягы акыркы жыйынтык ушул автобус жаратуу болду да. Жасап чыгуу. Менин жөнөкөй түшүнүгүм боюнча сиз жанагындай жеңил машиненин дагы, жанагындай чоң автобустун дагы тетик жабдыктары кандай экенин, кайсынысы кайсы өлкөдөн чыгаарын бүт билет экенсиз. Ал түшүнүк пайда болгондон кийин сизде өзүнөн өзү автобус жасап койсо деле болот турбайбы деген ой пайда болду. Анан ошондо Белес деген Кыргызстандын автобусу чыкты дегенде мен ойлоп аткам, чындап эле түз эле айтайын, бул бир ушу даяр автобуска, эми автобусту кыргыз ойлоп тапкан эмес да. Ооба. Ошол автобуска эле Белес деп чаптап коюп, ошол уудуу болуп атат го деп ойлоп атам да, мен ойлоп аткам. Көрсө эмне экен? Бул жеке эле сиздин ой эмес да. Бул жалпы кыргыз сизге тийишип аткандардын ою. Жок, кыргыздын ою да. Баягы буга чейин Кыргызстанда, негизи эле Кыргызстандын тарыхында автопром болгон эмес да. Бизде мындай сборочниктер болгон, мисалы даяр машиналар келген, токмоктон кузовтарын жасаган. Анан Кыргыздын тарыхын карасаң, Совет өкмөтү убагында деле Кыргыз станокто турган эмес да. Станокто жалаң эле орустар турчу. Ооба. Кыргыз болсо кой багып, 100 койго 200 козу туудуруп, кызылчадан бир канча тонна чогултуп, кыргыз десе эле талачылык, малчылык. Андан башка мындай кантип деген бир нерсе жаратарда бир өлкөдө бир база болуш керек да, же ошо менен аралашып жүргөн бир киши болуш керек да деген түшүнүктөр болуп атты да. Бул бир эле сиз эмес, көп кишилердин ою ишенип албайчы. Баягы Кактус медиа бизге чалып айтып атпайбы эме депчи. Азыр силер баягы пресс-релизди окусак, ушул ZF, Packard деген чоң компанияларды айтып атасыңар. Эртеңки күнү бул маалымат аларга жетип калып силерди мындай сотко берет деп коркпойсуңар, мындай алардын атын мындай жөн эле жабынып алып эмнеге мындай маалыматты таркатып атасыңар дейт да. Мындай сиздин сурооңуздан да мындай катуураак болду да. Анан биз айттык, мындай силер биринчи маалыматты тактабайсыңарбы? Бизден сурабайсыңарбы? Мындай сразу эле андай суроо бербей, мындай кандай келдиңер эле ушул даражага чейин деп. Анан биз автобус жасаганда ошо ZF менен Packard менен биз жумасына 3 жолу сүйлөшүп аттык. Ал чоң дүйнөдөгү атакы чыккан компаниялар. Анан биздин репутациябыз бузулбасын деп, ар бир болт гайканы кандай бураш керек, каяка кандай коюш керек, кандай градус менен коюш керек, ошонун баарын биз алардын көзөмөлүндө, алардын консультациясы менен анан жасап чыккан автобус да. Бул жөн эле мен каалап, анан ушул жерге ушундай турсун деген эмес. Бул дүйнөлүк бир стандарт, чоң комплектующий чыгарган заводдордун талабына ылайык биз жасап чыктык да. Анан баягы эмнеге Белес? Бул жөн эле бир чаптап алган бул пластик эмес да. Коңшу Казакстанда дагы, Өзбекстанда дагы, Тажикстан, Түркмөнстанда дагы өздөрүнүн бренди жок. Сыйпаласаң таппайсың. Өзбекстан Chevrolet, азыр BYD чыгарып атат, Казакстан болсо Kia чыгарып атат, башка машиналар, бирок өздөрүнүн бренди жок. Бирок бизде алардан айырмаланып өзүбүздүн брендибиз бар. Жаманбы, жакшыбы? Белес деген өзүнүн Кыргыздын бренди. Бул Кытайдын бренди эмес, бул Американын, Европанын бренди эмес. Анан жана башында айтып кеткендей, бул дүйнө кооперация да. Бул бир эле завод баарын жасабайт.
баарын алып келип чогултат. Мисалы BMW менен Mercedes мурун моторун Германиядан жасачу, азыр Кытайдан жасатат. Ушул сыяктуу көп нерсени, мисалы Bosch деген завод бар, электроникасын чыгарып берет баягы. Бул нерсе менен баягы мен бала кезимден баштап 25 жыл эми бул мындай ар бир кесиптин бир мындай жетчү жери болот го мындай. 25 жыл бир нерсе менен алек болуп отурсаң, сөзсүз баягы бир бийиктикке жетесиң да. Ооба. Мисалы туурабы? Чуңкуруна чейин билип баарын билесиң. Мисалы силер жөн эле машинаны мындай бир караганда мен анын ичи болтун каяктан алат, гайкасын каяктан алат, кайсы запчасти кайсы менен алмаштырса болот, ким чыгарат, ким поставлять этет. Анын баарын мындай билем да. Айла жоктон билем да. Мындай 25 жыл кылар ишим бар эле, өмүрүмдүн көбү эле ошого кетип атса анан. Жок, эми баягы суроонун берилиши деле мындай бир чети жөндүү да. Себеби кыргыз өзү мал жанды болсо, эжели андагы машина чыгарып көрбөсө. Өзүңүз айтканда советтик кезде жанагындай заводдордо Иван Петрлар гана ошолор негизинен басымдуу ошол улуттун өкүлдөрү иштесе. Кыргыздар болсо берки жумушчу жагын ошондой жасаса, анан кийин соода, коммерция деген жагына дагы өмүрү соодагер болбосо, анан сүттү кантип сатат, айранды кантип сатсын деген ушул Кыргыздан коммерциант жигиттер, бизнесмен жигиттер дагы чыкты. Эми көрдүк, көрсө болот экен. Анан ушу Кыргыз кантип автобус чыгарат дегенде көрсө, Кыргыз деле автобус чыгарса болот экенин сиз айтып атасыз дейм. Ооба да. Кыргыз автобус эмес, бир эле автобус эмес, жеңил машиналерди чыгарып, дагы андан башка көптөгөн машиналерди чыгарып калганга бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Анан дагы бир нерсени түшүндүм. Дүйнө жүзүндө бүтүндөй ушу машинанын баардык тетиктерин бир өлкө өзүм жасап чыгарам деп кыйынсына албайт экен. Анте албайт. Тиги жабдыгын тиги өлкөдөн алат, бул жабдыгын бул өлкөдөн алат, ошентип чогулуштуруп анан кийин жасайт. Ошол эле нерсени биз жасасак белес деп өзүбүздүн марка менен бизге жасасак неге болбосун. Болгону ошону жакшы билген бир адис керек. Сиз айтып атасыз, мен ошону 25 жылдан бери мен ичип жеп койдум, билдим деп атасыз да, э? Ооба да. Ошонун баарын жетип баягы 2012, 13, 14 3 жыл автобус ташыдым Казакстанга, анан Россияга. Анан кээ бир автобустарды алып келип алып, чачып, чириген жерлерин алып ыргытып, кайра чаптап, краскалап отуруп, ошол жерде баягы биздин команда бар да, устадай балдар. Ошолордун баары карап отуруп эле баягы ойлондук да, мындай карасаң самолет эмес экен. Кадимкидей эле техника экен. Жерде жүрөт экен. Эми муну кээ бир жерлерин биздин балдар мындай жакшыраак кылып жасап коюп атты да. Анан баягы кыргызда сөз бар го, мага бир көргөзүп койчу, калган өзүм эле баягы сүйрөп кеттим. Буга чейин айттыңыз го, баягы кыргыз буга чейин соода сатык кылып көргөн эмес да, бирок баягы соода сатыкта да азыр катырып калдык го. Ооба, Европада бар, Америкада бар бизнесмен, Орусияда бар. Башында Кыргызстанда элитный үйлөрдү түрктөр салчу да. Кыргыз салып көргөн эмес. Бирок азыр эми кыргыздар турат. Түрктөргө бербейт азыр. Кыргыздар Европада да салып атат да, мисалы үйлөрдүчү. Ошол сыяктуу азыр деле менин элге жеткизейин дегеним, ишкерлерге жеткизейин дегеним, өкмөткө жеткизейин дегеним биздин колубуздан ушу автопромда келет. Бул автопромду мына эми Кудай таала буйругу ушундай экен. Мен баштап атам да, бирок кыйындар кетет да алдыга буйруса. Болгону баягы азыр геосаясат аябай ыңгайлуу болуп турат да. Ушул автопромду биз өздөштүрүп кеткенге. Бирден бир себеби бул Россия менен Украинанын ортосунда жаңжал. Көптөгөн Россиядан көптөгөн Европа, Американ компаниялары чыгып кетти. Россиянын территориясына ишкерлик кылганга тыюу салынды. Бирок бул эртеби кечпи токтойт. Ооба, согуш деле токтойт, жай-жайына түшөт, баягы. Жай-жайына түшкөн кезде кайра ачылат ал рынок. Ошол рынок ачылган кезде кайра алар келет. Алар кетип атып дагы биз кайра келгенде ушунча бага сатып алабыз деген келишимдер менен да кетишти кээ бир компанияларчы, кээ бирлер такыр эле чыгып кетти. Эми азыр мен күйүп бышып кайра пост жазып, бирөөгө жакшы көрүнөм, бирөөгө жаман көрүнөм айтып атканым ошол. Азыр мисалы Россия бизге келип эч бут тоспойт. Машина чыгарба, муну кылба, тигини кылба депчи. Болгону биздин рынок кичинекей. Эртеңки күнү Россиянын рыногу ачылса, кайра эле ошо автопромдо Россиянын рыногуна барат. Кыргызстан баягы мурунку эле калпыбызга келебиз да, мындай биз мындай кызык эмес болуп калабыз да. Ошон үчүн азыр мен айтып күйүп бышып атканым мүмкүнчүлүк болуп атат. Мына алдыңарда отурам, ошол
Америкадагы, дүйнөдөгү, планета Землядагы 3-чү орунда турат Паккар деген коммерческий транспорт чыгарган боюнча. Мына ошолору менен түздөн түз сүйлөшүп, алардын моторун алып, ZF деген Америка, Германиядагы эң алдыңкы Германияны багып аткан компания десе болот да. Жылына 33 миллиард евро айландырат. Таза кирешеси 8 миллиард. Бир жылда 8 миллиард тапкан концерн. Ошолордун үнүн, ошолорго мындай чыгып, ошолордун комплектующийин алып жасап чыккан автобус да. Эми алар бизге ушундай ишарат кылып, бизге ушундай навстречу барып аткандачы, биз кылып кетишибиз керек болуп атат да. Эгер азыр кылып кете албасак, Жеңис мырза, биз калып кетебиз да. Алар кийин башка компаниялар аларга, биз азыр бир хабка айланыш керек да, Кыргызстанчы. Эми түбөлүк достукка кол коюшуп, меморандумга кол коюшкан менен кошуналар деле ошол мүмкүнчүлүктү жулуп эле кетишет го дейм. Ал кошуналар жулган. 22-жылдан бери катуу иштеп, азыр мына Өзбекстан, эмнеге Өзбекстан баягы катуу аракет кылып атып, Кытайдын эң алдыңкы BYD деген компаниясын тартты. Бир жылда завод курду дагы, бир жылда завод курду. Машиналарды миңдеп эмес, 100 миңдеп чыгарып баштады. Ошондой эле Казакстан 250 миллион долларга Kia заводун салып атат Кустанайга. Шарттардын баарын өкмөт тараптан баары түзүлүп, баары кылынып атат. Анан баягы бизде мындай душман сүйдүрүп айтат, дос күйдүрүп айтат дейт да. Мындай бул туура кабыл алсын да баягы жогору жактагылар. Белоускидеги завод Chevrolet чыгарып аткан. Ак Суудагы. Бул Chevrolet деген компания, бул Өзбекстанда чыгарып атат. Chevrolet деген компания бул дочерний компания, анын материнский компаниясы бар. General Motors деген. Америкада турат, чоң концерн General Motors, ошонун дочерний компаниясы Chevrolet. Анан биз анын да бир кичинекей бир бөлүкчөсү болуп чыгарып атабыз. Бирок ал объем мындай биздин да рынокто камсыз кыла албайт. Жакында генералыбыз ат башыда медиктерге машина бергенде Чанган берди да. Чанган үлгүсүндө унааларды берди. Ал мен мында Кыргызстандагы унаага байланышкан темалар мен мына көз жастыман калбайт да, баарын карап турам. Аябай внимательно карайм. Анан болгону баягы айтайын дегеним, General Motors'тун да сайтын кирип карап чыктым, Chevrolet'никин да карап чыктым. Жакынкы 5 жылда мындай Кыргызстанга бир объемду кылабыз, Кыргызстандан бир көп нерсе чыгарабыз деген пландар жок экен да. Ошон үчүн баягы биз буюрса бизге завод келди дейм, акырындык менен башталат да деп отура бербешибиз керек да. Мындай чоң концерндардын пландарын карап иш кылалык да. Өзүбүз мындай бир нерсе менен буюрса жакшы болуп атыр деп өзүбүздү сооротуп, анан эми акырындык менен болот да дебешибиз керек. Себептен да азыр бир күн 1000 жылга тете болуп атат да. Кыштын күздүн бир күнү кыштын бир айын багат дейби. Ошо сыяктуу азыр мындай көрүп атасыз го, дүйнөдө кандай мындай өзгөрүүлөр болуп атат. Ооба. Чоң державалардын нары тартып бери тартышуусу болуп атат. Эми ошондой моментте Кыргызстан бир нерсени алып калышыбыз керек. Демек, автобус чыгарганды жок дегендей. Бул жерде автобус бул башталыш эле. Эрис мырза, биринчи автобус, грузовой машина, анан жеңил машина. Мындай баягы качанкыга чейин Эрис мырза просто бизден бир нерсе чыгыш керек. Качанкыга чейин эле кыргыз мигрант болуп эле, тиякта иштеп, биякта иштеп эле мындай жүрө берет. Эми баягы анын деле мындай убактысы бүтүп келатат да. Россия деле мигранттарга чараларды колдонуп атат. Америка деле тиги атып сатып кууп чыгарып атат. Мындай эми ошон үчүн баягы бул мен айтып аткан нерсем бул жөн эле бир автобус эмес да, бул мындай бир чоң эле бир иш да. Эми автобус чыгаргандан кийин трактор деле, башкасын деле чыгарып берет, жана оор унааларды, техникалардычы. Демек, жанагы эми түз эле сурай берейин, согуштук техникаларды деле жасап чыгарса болот турбайбы анда? Ооба. Мисалы, Америкада танка чыгарган завод, бул Chrysler деген завод чыгарат. Германияда болсо Leopard'ты Volkswagen чыгарат да. Мындай. Эми машина бураган немелер чыгарат да, ана деген атайын бир башка жактан бир окуну окутуп келбейт да. Ошон үчүн баягы демек бул жерде бул автобус гана эмес, коопсуздук,
кошуналары менен мамиле, эми жанагындай ар кандай техникаларды чыгарып аткандан кийин, чыгарабыз деп аткандан кийин бул чоң нерсе жатат экен да. Чоң нерсе. Мына бир мисал. 30 жыл мурун Турциянын акыбалы кандай эле? Лиранын акыбалы кандай эле? Алардын 1000 сому биздин 4 тыйын болчу да. Мына багытты туура алды. Европадан мисалы Турциядан бир жылда 1,5 миллион машина сборка болуп чыгат экен. 1,5 миллион машина элестесеңиз. Азыркы мына 30 жылдын ичинде Турция эмне деген жетишкиндикке жетишти. Азыр дүйнө жүзү боюнча мисалы Америкадан кийинки эле курал жаракты Турция чыгарып калды. Ооба. Туурабы? Убагында жакшынакай бир багытты алышты. Азыр мына дүйнө жүзүндө аны менен Эрдоган азыр дүйнө саясатында чоң бир олуттуу орунда отурат да. Эсептешип турган. Эсептешип, Трампты чакырып атат, Путинди чакырып атат. Мындай эми Демек бул Белес автобусу деген тема бул беракта эле калат экен да. бер жакта эле калат. Баягы мындай да үйдө деле, биздин үйдө деле мисалы туугандардын арасында деле бир сыйырматтуу киши бар, ал келгиче эт чыгарылбайт. Ошол эле туугандардын арасында бирөө бар, постоянно самовар кайнатып, от жагып, кара жумуш менен алек. Ошол сыяктуу эле дүйнөдө деле, планетада деле ошондой болуп атпайбы? Бирөөлөр жанагындай алар келгиче эт чыгарбайт, бирөөлөр жанагынтип кара жумушта дегендейчи. Түшүнүктүү. Эми ошол чоң стратегиялык, геосаясий багытына өтүп кетпейли, анткени берки жагы толук айтылып бүтө элек. Бул автобустун, Белес автобусун чыгара алабыз деп атасыз ишенимдүү. Канча пайызы ушул жергиликтүү өзүбүздүн баягы күчүбүз менен өзүбүз жабдыктарын чыгара алабыз? Канча пайызы сырттан келет ошондо? Автобустун 30-35% бул Кыргызстанда чыгат да. 35%. 35%. Эми баягы мага да көп комментарийлерди окуйм да, эми баягы булар силер деле башка жактан алып келип чогултасыңар да. Дейт, анан эми биз башка жактан алып келип чогултсак, эми биз кылбай коюшубуз керекпи? Айырмаңар эмне деген сыяктуу. Анан мен деле азыр эми жоопкерчилик менен айтат элем. Урматтуу ошентип айтып аткандар. Бир 50% сырттан алып, 50% уже Кыргызстандан өндүрүлгөн оокаттар менен бир велосипед жасап бергилечи. Мен 100 000 сом акча берейин. Ошентип алам дегендерге. Ошентип алам, мисалы мейли 50сү да көп болуп калат экен, 70ин башка жактан алып келели, Кытайдан. 30сун ушу Кыргызстандан өндүрүлгөн оокаттар менен, жабдыктар менен ошо велосипед жасагыла. Мен 100 000 сом берейин. Эми ушу велосипедке биз тетик чыгарбай аткандан кийин анан кантип автобусту кеп кылабыз? Анан бул жана менин тигинден бундан алып келип атканым, бул мен айла жоктон алып келип атканым да. Туурабы? Мисалы тетиги Европа мисалы 1,5 километр жерден аны алып келесиң, жол растаможкасы, же Кытайдан алып келесиң, ошонун баары эле акча да. Эгер бул мындай да кыска ойлонбош керек да. Кыска азыркын эле мындай бүгүнкү күн менен жашабай, мындай Кудай буйрса мына бүгүн сборкадан башталыптыр. Эртеңки күнү Южный Кореядай болуп эле мына кичине бирдеке жазардан мурун, бирдеке айтардан мурун мындай телефонду карап, TikToктон бир каяктагы эле бир эмени карабай, историяны карап калган. Южный Кореянын мисалы. Южный Кореячы бушный американский калдыктардан техниканы жасап чыккан алгачкы машинесин. Анда да элдер шылдыңдаган. Анда да айткан, биз деген эми өмүр бою эле Кытайдан алып атабыз. Кытай биздин өнөктөшүбүз. Бизге автопром эмне кереги бар деп. Бирок көрдүк го. Азыр Корея эмне болуп атат? Баарыбыз азыр Кореянын машинасын айтап жүрөбүз. Баарыбыз ушу Кореянын чыгарган телефондорун колдонуп жүрөбүз. Мындай бул жерденчи тигинин тоскоолдугу, бунун тоскоолдугу жок бул жердечи. Бул жерден адамдардын аң сезими эле. Мындай аң сезимди мындай ойготуп элечи, мындай ишти кенен кылып эле. Кудай Тааланын берип аткан нерсесин чектебей элечи, мындай мечтать этсең деле бир мындай чоңураак эле мечтать этип эле глобальныйраак элечи, мындай ойлонуп кимдин эмнеси кетип атат мисалы. Буйрса биз деле жазайбыз деген бир ой болсо, жазайбыз да. Биз мына жазап чыктык да. Биз жазап чыкканыбыз аз келгенс биз сертификациядан баарын өткөрдүк. Негизи ушул оор өнөр жайына кирет да. Ушул багыттагы ишти колго алып баштаганда эмне тоскоол болду? Бюрократиябы же акчанын жоктугубу же болбосо дагы бирдеменин таңкыстыгыбы? Эмне тоскоол болду ушул
ишти баштайлы, биз деле кыла алабыз, биз кыргыздар мал эле багып жүрүшүбүз керек эмес, биз автобус да чыгарабыз, танка да чыгарабыз, вертолет да чыгарабыз деген амбицияларга эмне тоскоол болду ошо башында? Тоскоолдук баягы буга чейин Кыргызстанда өндүрүш болбогону, анан баягы оор өнөр жайда иштеген кишилер менен барып дагы сүйлөшүп аттык да, биздин командага алалык, бизге главный инженер болуп бериңиз, главный специалист болуп бериңиз десек, ал кишилерде дагы керектүү маалыматтын жоктугу да. Баягы СССР малында тарбияланып өскөн кишилер да. Мисалы азыр жаңы технология, мисалы кан деп коет, кан шыны деп коет. Мурункудай ар бир детальга өзүнчө провод барбайт да, эки эле провод барат, ортосунан бир кичинекей блок башкарат да. Бул эми жаңы технология да. Ал кишинин андай түшүнүгү жок да. Анан бизде ал жагынан кыйынчылык болду. Анан Минэкономго башында барып айтып, ушундай автобус жасагантабыз десек, ал убакта ошо мындай күлгөндөр да учурлар болду. Эми кантип эле бизде ушундай нерсе болсо, же бир база болсо, эмненин базасында жасайсыңар депчи, серьезно эмне дейсиң? Автобус чыгарабыз дейсиңби дедиби? Эмнени жасайм, эмненин базасына жасайсың? Кийинде эле эмненин базасына жасадыңар баягы? Кимден алып эмнени чаптадыңар деп. Анан өзүбүздүн аракетибиз менен, команданын аракети менен рас мындай Кудайга шүгүр баягы жакшы балдарды даярдап, жакшы балдарды таптап, анан акыркы 3 жыл өзүбүздүн конструкторский бюробуз. Мисалы буга чейин Кыргызстандачы конструкторский бюро болгон эмес, бирок Белес конструкторский бюро болдук. Биз жана ар бир детальды өзүбүз жасап, ага маркировка коюп, аны интеллектуальный жактан коргоп, биздин разработка деп ошол сыяктуу детальдарды жасап өздөштүрүп баштадык. Президент Садыр Жапаров ошол силер чыгарган автобустун ошол рулуна отуруп сыймыктуу түрдө айдап көрүп, анан жакшы бир сөздөрүн айтып, мамлекеттик телевидениелерде кандай пиар болду. Анан элде болсо, Кыргызстан автобус чыгара алат экен дегендей мындай нота, ошондой маанай жаралды. Ошондо эмне болду? Мындай көчөлөрдү карасак, баягы мэриянын Кытайдан сатып алган автобустары, тияк бияктан сатып алган автобустары жүрөт, Белес көрүнбөйт. Эмне болду? Кайсы этапта турасыңар ошондо? Ошо 15 февраль 2022 президентибиз келип кеткенден кийин иш кагаздары жакында президент өзү да жана документальный фильмде айтты го. Бирөөнө бир поручение берсем, министрликтерди айланып отуруп 14-15 күндө жооп келип, анан кайра ал экинчи айлангыча эле айлар өтүп кетчү депчи. Азыр баарын сценарий кылып калдык деп. Ошол сыяктуу болду да бизде дагычы. Президент келип кеткенден кийин бир айдан кийин бизге Минэкономдон жазышты. Президенттин поручениясы боюнча ушундай сертификация маселелерди жардам бергени биз чыктык депчи. Анан биз айттык, эми сертификат өтүп келдик биз депчи. Андан кийин июнда, февралдан июнга чейин канча ай бюджетти кредитование деген бир бөлүм бар экен. Аларда бизге ушундай президенттин поручениясы менен, ушундай өкмөттүн поручениясы менен силерди карап койгула деди, келгиле деп аякта. Анан баягы жанагыда президент келип кетти, дайындады. Анан жанагынтип эле тиги инстанция, бул инстанция болуп отуруп эле. Анан мэрияга барабыз. Мэрияга барсак, эми силердин автобусуңар кымбат болуп атат. Мен эртеңки күнү силердин автобустарды кымбат алсам, мисалы, мен камалып кетем. Силер андан көрө бир закон же бир токтом алып келгиле, кымбат болсо да алгыла деп. Анан өкмөткө барсак, эми токтом, закондор бир күндө кабыл алынбайт экен да. Ошентип тияка бияка жүрүп отуруп эле, анан билинбей эле 2 жыл, 3 жыл өтүп кетти да. Жок, ошондо биз чыгарсак автобус эле чыгарат элек деп эле ушинтип эле токтоп калдыңар. Андан башка эмне иштерди кыласыңар? Мында жабдыктарды, башка тетиктерди эмне менен алек болуп атасыңар негизи? Автобусту эми президент Садыр Жапаров жана рулга отуруп баштадык дегенде берки жактан бюрократия болуп атпыр. Ары бери чуркап, кагаз ичи менен чуркап жүрсүңөр, эшиктен эшикти кагып. Негизи эмне иш кылып атасыңар? Азыр жана айттым го, 3 жыл конструкторский бюро аштык. Ошонун Азыр мисалы өткөндө мэрияга катышканда, мэрия айтып калды да, бизге деген 12 метр автобус эмес, бизге 8 метр автобус керек деп калды. Анан бизде конструкторский бюро бар. Биз бирөөдөн бир нерсе сурап же лицензия менен тиге чыгып буга чыкпай эле болду. Балдарга команда түшөт, балдар эсептеп туруп
8 метрлик автобус жасайлат. Эсептеп туруп 7 метрлик автобус. Баягы 3 жылда мени кыйратып жибердиңер дегенде баягы биз Кудайга шүгүр өзүнүн жана конструкторский бюро деген бул чоң бир ишкана бул. Ал жагынан иш кетип эле атат. Ал жагынан иш бир күндө токтогон жок. Бир күндө токтогон жок. Ал жак каржыланып атат, ал жак акча жумшалып атат. Баягы мындай да. Биз азыр биз чертеждордун баарын чийип койдук. Баары дайын. Билген да, билбеген да бас бирөөгө берсең, ошо чертеждор менен бир нерсе жасап чыга алат да. Ушундай деңгээлге биз жетип калдык да. Түшүнүңүзбү? Мисалы, сөзсүз бир жактан бир адисти чакырып келип аны 5 жыл окутпай эле, жөн эле бирөөгө алып келип туруп эле мына могу чертежду бересиң, биякта ар бир мына темир кандай болуш керек, кандай калыңдыкта болуш керек, жерден канча кесилип, кандай варт этилиш керек, кандай туруш керек. Ошонун баарын ушундай деңгээлге жеттик. Демек ошол унаанын автобустун конституциясын силер жазды. Бир эле автобус эмес, грузовой машина да бар, аякта прицептер дагы бар, мусоровоздор дагы бар. Болгон мындай. Баягы мындай 3 жылдын ичинде Кудайга шүгүр чоң бир жетишкиндикке жетиштик. Эми Белес боюнча эми Белес ушул президент жанагындай өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштөн чыккан автобустарга басым жасашыбыз керек дегендей кылып жанагындай кылды. Анан кийин мэрия болсо мындай мыйзамды карайт да. Албетте президент тапшырманы койду, багытты көрсөттү. Анан мындай караса мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамда эң арзанын биз тандашыбыз керек. Кымбатын алып албайт. Канча жүрүп берет анын иши жок да. Жок, ошону баары бир түшүндүрүп койсоңуз, Белести алайын десе кымбат болуп атат. Анан арзанын деп анан Кытайдыкын алды. Бул туурабы же эмне? Башында ошо департаментте эле жүрдүм да. Акый айтышыпчы, айла башында биз болуп атканбыз, аягында ошо кат айтышканга чейин эле барып калдык да. Анан мен айтып аттым, алып келесиңер. Биякта же дилери жок. Кытайдан автобус алып келесиңер. Бирок биякта представитель жок. Ал бузулат. Бузулганда запчастьтын баарын кайра эле Кытайдан заказ бересиңер. Кайра тендер ойнотулат. Анан ал барып алып келгече ал автобус тура берет. Ошонун баарын санагылачы силер мындай. Балким меники арзанга түшүп калат. Силердин экономдоп аткан 20-30%, может мен бияктан силерге экономдоп берем. Автобусуңар күнү түнү тынбай иштер. Мен алып келип туруп мына могу департаменттин ичине магазинимди коюп, ошол жерге 24 саат бою теге эки баланы дежурствого коем, бузулган деп оңдоп берип тургандай кылып. Десем анын баары эле ал убакта баягы эми күйүп пышып айтып аттым, бирок системада. Системага бир киши эмне айтылат. Система кетти, анан Кытайдан автобустар келип атты. Анан чын эле жанагы менин күйүп пышып айтып атканым уже азыр мындай чыгып атат да. Автобустарда запчасть жок, кээ бирлери бузулуп калат, заказ берсе кеч келет. Анан биякта мисалы Жунтонгтун дагы, Ютонгтун дагы мындай расмий дилери жок. Дилер деген бул ошол жерде дайыма керектүү адистер. Себеби ал кыргыздар жасаган жок да ал автобусту, билбейт да ийне чейин. Анан тетиктер, сапаттуу тетиктер болот. Бирок андай жок. Андай жок болгондон кийин ал бузулат. Аны оңдош керек, аны чукулаш керек. Эми баягы Кытайдын автобустары башында жаркыраганы менен аягында ошентип иштелип отуруп, анан кийин жанагындай жөн эле бир автобустардын көрүштөн айланып керексиз темир тезекке чыгып калаарын мынау ютубтан дагы, мисалы үчүн Казакстанда да Ооба. Кытайдын автобустары толтура алып алышыптыр, эми жатат. Жашыл ала болуп элечи. Анан эгер Белес мына ошондой жоопкерчиликти алса, андай болбойбу? Кытайдын автобустарындай болуп, Белестин автобустары дагы үйүлүп калбайбы? Белестин цехтеги жигиттер, адистер өздөрү ошо бузулганын кайра оңдоп, мындай кыйшайганын түздөп, өзү ошондой жагына кепилдик бермекпи? Бермек да. Мен жана айтып атпаймынбы? Ошол эки жерде мисалы эки бала дежурствода автобустарды карап турат деп. Мисалы өзүңүз деле уна айдайт болушуңуз керек. Ооба. Ходовкада мисалы бир нерсе тыкылдап баштаганда, ошону карабай эле айдап жүрө берсеңиз, биринчи шаровый кетет, анан амортизатору кетет, анан салим блоктору кетет, анан керек болсо лонжерондордон бери кыйшайып баштайт да мындай. Андан кийин ал машинаны восстановить этиш мүмкүн эмес. Автобус бул жана 10-12 метр, мунун конструкциясы вообще бөлөкчө да. Муну мындай карап эле туруш керек. Убагында карабай койдуңбу? Жана мисалы Алмата бизге караганда
3 жыл мурун баштаганда баягы 3-чү партия автобустар да булчу. Буларда да баягы 3 жыл сайын 4 жыл сайын автобустар эчтеке жарабай калып, улам жаңысын алып атат. Анан баягы мен айткам, бул европейский техникага, европейский комплектующийга тең келе албайт. Азыр мына бизде фуралар жүрөт. 10 жыл, 20 жыл болгон фуралар. 24 тонна жүктү салып алып, дөп ашуудан нары ашып, бери ашып, эчтеке бузулбай жыргап жүрөт. Силер түшүнгүлө, бул европейский техника бөлөк. Кытайдыкы бөлөк. Кытайдыкы мисалы 2 автобустан 1 автобус чогултканда эле ошо биздин автобустан кымбат болуп кетип атат деп ошол сөзүмдү айтып атып, анан кудум эле Белестин характеристикасында Турциядан автобустар алынды. 16 автобус 5 миллион 400 миң евроға алынды. Ошондо бир автобустун болжол баасы бир 315 миң евронун тегерегинде. Биз 168 миң евро дегенбиз. Бирок мэрия биздикинен 80%ке кымбатыраак алышты да. Бирок ошол автобустар жакшы, сапаттуу. Ошондо да ZF коробка турат, ZF мотор турат, американский мотор турат. Жана аэропортко каттап аткан узун Isuzu'лар иштеп атат да. Ошон үчүн биз бул жердечи өзүбүздүн баягы эми биз жаңы компания болуп аткандан кийин үстүнө бир 15-20% кошуп, эптеп эле мына элге чыгып алсак, өзүбүздү көргөзүп алсак деген максатта болгон колдон келишинче бааны айтканбыз да. Минимальный бач. Эгер мэрия делечи макул, биз силерди карайлык, ошо 15-20% кошпой эле койгулачы десе биз даяр элек да. Эми мына сиз мага ошол сөздөрдү айтып берип атасыз. Мен мындай өзүм акылым менен мындай түшүнүп атам. Жөндүү экен деп атам да. Ошол жерде тиешелүү чиновниктер бар, аткаминерлер бар. Анан сиз ушундай эле нерселерди айтсаңыз керек аларга. Кытайдын автобусун алып атсаңар, ал арзан болгону менен жабдыктары эми эртең бүрсү күнү эле талкаланып калат. Эки эсе ал деген кредитке алынып атат, элдин акчасына. Анан муну оңдоп бере турган киши деле жок. Бизге Белеске берсеңер, биздин автобус Европанын, тияк бияктын ошо сапаттуу жабдыктарынан курайбыз. Биз анын үстүнө өзүбүз кепилдик беребиз аларды оңдоп турганга десеңиз, мындай уккан киши жокпу, же түшүнгөн киши жокпу? Жок. Ал кичинекей чиновниктер да, майда чиновниктер алар мейли чоңдор болсо деле дейм. Чоңдоруна биз жетпей калдык да. Чоңдоруна биздин үнүбүз, мисалы азыр сизге айтып аткандай нерсе, мен өйдө жакка жеткизе алган жокпуз да. Өйдө жакка жеткизе алган жокпуз. Анан алар деле эми баягы туура айтып атабы, же калп айтып атабы, же өзү Белести эптеп мындай акча жасап кеткиси келип атабы деген ар кандай түшүнүк бар да. Анан ошого баягы эми ызычуу болуп, тияктан автобус Белести ошо эмеден жамандап да туруп алды. Анан ошо менен кою мейли деп андан тынчып отуруп калдык да. Бирок мына 3 жыл өттү, автобустардын бузулуп баштады. Эми азыр мен чыкканымда себеби ушу да. Эми түшүндү го депчи түшүндү го 3 жыл мурун айттым эле, түшүнгөн жок. Эми азыр Кудай берсе түшүндү го деген үмүт менен кайрылып, ушу көйгөйдү айтып келатам да. Ошол жерде завод болбосо, ал алып келип иштеткениң бул бес толук да. Бул автобус дегенчи, бул бир күндө мисалы 1000 киши, 2000 киши кирип чыгып, бул эшиктери кайра ачылып жабылып, бул эксплуатациясы өтө сложный пайдаланчу техника. Бул жеңил машина эмес, служебный машина, бир кишини салып нары алып берип. Ошон үчүн бул автобуска сөзсүз местный бирөө болуш керек, же дилер болуш керек. Азыр Бишкектин көчөлөрүн мындай байкап карасак, газ менен жүрө турган автобустарды жүргүзө баштады Бишкек мэриясы. Анан жана электробустар дагы пайда боло баштады. Белестин ушул цехиндеги жасалып чыкчу автобустарда бензин, солярка болуп калып эле, анан жанагындай маселеге алы жетпей калбайбы? Жок. Үчүн газ деле боло береби силерге? Же болсо электро жанагындай аккумуляторлор деле коюп чыгара бересиңерби? Биз ошо газ дагы, электро дагы, дизель дагы баардык бизге кандай талап койсо, ошо талаптын баарын аткаргандай чыгарып бере алабыз. Эми ошондой мүмкүнчүлүгүңөр бар экен, анан мүмкүнчүлүк бар. Бар болсо, ошо өзүбүздөгү эле мүмкүнчүлүктөрдү колдонсо мындай болбойбу дейм да. Газын деле жүрө турган, газ менен жүрө тургандар деле чыгарып бере алсаңар, электробустар деле чыгарып бере алсаңар, жанагындай бензин менен жүрө турган чыгарып бере алсаңар, анан өзүбүзгө эле стратегиялык планда
өзүбүздүкүнө басым жасабайбы дейм да эми. Ошо баягы башында айттыңыз го эми баягы кантип эле баягы кыргыз автобус чыгара алсын деген сыяктуу баягы эми башында күйүп бышып айтып аттым. Бул баягы бул жерде көп киши мындай маани берген жок, көп киши түшүнө алган жок кандай эле деп. Жана азыр болгону баягы бизде үмүт жана 10 автобусту өкмөт алып койгон да. Бишкектин көчөлөрүнө чыгарып койгон да, мисалычы. Белес деп жүрүп жүргөндө анан азыр отуруп алып мисалы мына 3 жылда Кытайдын автобусуна канча тетик акча кетти. Мына силер айткандай силердикине канча тетик акча кетти дегенде өтө сонун болмок да. Бирок эми азыр деле кеч эмес, азыр деле мисалы бизден бир 10 автобус алып текшерүү иретинде эми азыр Кудайга шүгүр баягы бюджет Кытай автобустары менен салыштырып карап туруп, анан тиги жетекчилерге деле негиз болмок. Негиз болмок. Белес оң экен бизге дегенгечи. Мына 1 жыл Белес эксплуатация кылды, Белестин ремонтуна мынча кетти. Жок, ошо 10 автобус болсо дагы Белестин автобусу мындай чыгарып койгонго эч ким укпадыбы же эмне болду, маани бербей коюшту. Эми азыр өткөндө ошо публикациялардан кийин жакшы ошо президенттин иш башкармалыгынан байланышка чыгып, анан ошо мамлекетке инвестиция тартуу агенттик бар экен. Ошолор да бир жакшы жыйын өткөрүп берди. Ошо Минэкономдон башка министрликтердин кишилерин чогултуп. Анан көптөгөн мындай президент тараптан демилге болуп тур, автопромду колдогула деп. Налогдун баарынан бошотуптур. Анан эгер ата мекендик өндүрүшчү 15% кымбатыраак болсо да ошону алгыла деген ушундай указ чыгыптыр да. Анан азыр эми Кудай буйрса биз мындай Кытай менен конкуренция болчудай деңгээлге жетип калдык да, андай нерсе мененчи. Мисалы жанагындай налогдон бошотуп атса 15% кымбатыраак болсо да берип атканчы. Бул мындай да нерсе. Генеральный директор катары мисалы мен айлык албай эле коеюн да. Компания катары пайда таппай эле коелук. Болгон эле жана рабочий балдарды иштетип эле. Ал балдардын айлыгы да ошол акча мисалы бизде калып атпайбы? Туурабы? Канча киши иштейт мисалы автобус чыгаргангачы. Мисалы айтса, мына автобусуңдун полный себестоимостун чыгарып бер. Мына бир киши сени контролдойт. 1 сом тияка, 1 сом бияка кетпейт. Мына жазап бер бизге. Бирок сен пайда көрбө, компанияң да пайда көрбөсүн. ГКМБнын 4 желдети карап турсун. Карап турсун. Күнүгө атчат мына. Мен аяктан 1 сом пайда көрбөм. Бирок бул нерсени айтып атканым баягы өздөштүрүп кетиш керек да. Өндүрүш керек. Бул баягы азыр жөн эле токтоп калды да. Эми автобусту сатып алуу көп кылып, анан кийин мындай элди тамшантып эски аянткабы жаңы аянтка катар тизип алып турган лента кесип ура деш, бул эми иштин 30% алып келип жол чыгымын төлөп дегендей. Анан кийин 70% тейлөө экен да, кептин баары тейлөөдө. Ошо тейлөө жагын биз кепилдик беребиз, биз Белестин жамааты ошону бүт баарын баягы чики бүтүрмөкпүз дегенди айтып атасыз да, ошондой кепилдик бар да. Ооба. Эми бул жакшы эле нерсе го. Жакшы эле нерсе дейм да. Мына бир киши отурат. Ал киши деген жана анча 25 жылдык тажрыйбасы бар экен. Компаниясына деле 15 жылдан ашыптыр. Анан кепилдик берип атат могу жерде отуруп алып. Мына пайдасына деле ыраазымын. Главное мен жакшынакай кылып жасап берем, жумуш ордун түзүп берем деп атат. Эми мен оюмча баягы өкмөткө мен колуна кол, бутуна бут болуп берейин деп атам да. Мен бир кызмат сураган жокмун. Депутаттык шайлоого деле катышпайм, мисалы мен саясатчы эмесмин да. Мындай мага өзүмдүн оокатым, өзүмдүн мындай бүгүн воскресенье, понедельникпи ишим жок да, мен кааласам уктайм, кааласам турам дегендейчи. Азыркыдай шарттарда мисалы үчүн Бишкек мэриясы мага мисалы үчүн 2000-3000 автобус ушу шаарга жүргүзгөнгө керек. Белестин жамааты ушуну чыгарып бергилечи десе, аны деле чыгарып бергенге силер мүмкүнчүлүк бар, база бар экен да? База бар. Эме мэрия кайрылды. Департамент кайрылды. Биз кат түрүндө буюрса жооп бердик. Ошо сиз айткан сөздү мына биз жооп беребиз. Кааласаңар, мына сервис пакет деген бар. 1 жылда бир автобуска момча сом бергиле. Биз колодкасын да алмаштырып беребиз, майын да алмаштырып, мындай бирдекеге акча котором деп убара болбойсуңар. Кааласаңар мына өзүнүн баасы. НДС менен кааласаңар өзүнүн баасы. НДС жок. Кааласаңар Кытайдын мотору менен, кааласаңар американский мотор. Мындай
маселе жок. Силер айткыла, биз ошого жараша айтып берели. Болгону баягы мэрия, биз кыргызбыз да, кыргызды кыргыз сүйрөбөсө ким сүйрөйт мисалы. Болгону эле мисалы азыр бул жерден мындай болуп атат, биз Кытай мындай баа берип атат деп бизге бир подсказка айтып койсо эми биз мындай ар бир мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын коргош керек да. Ооба. Туурабы? Мындай бул мындай бир кылмыштуу нерсе эмес да. Ооба. Мисалы эми баягы Кытай бул биз алсак деле албасак деле анын экономикасы андан биз мындай бир тамчы да. Ооба. Бул мисалы Америка менен 500 миллиардка соода кылат, Европа менен 400 миллиардка соода кылат. Анан эми биздин алып аткан жанагындай бир аз автобусубуз аларга ашыгы да кеми да жок дегендейчи мындай. Ошол эле учурда Белестин ошол цехи, заводу мындай бир нерсени да эске алмакпы. Мисалы үчүн Европада жүргөн автобустар, мисалы үчүн Европанын түз мизилдеген асфальттарында жүрө тургандай кылып гана чыгарылат. А биздин жолдорду билесиз, кээде жаңы конуштарды аралап ийет дегендей, кээ бир жерлеринде уңкур-чуңкур бар дегендей, люктары ачык. Ошолордун баарын эске алабы, анан жайында болсо элдер ысып кетет дегендей, баягындай мончодой эле болуп кетет, парда жүргөндөй. Кышында болсо тоңот, кондиционер маселеси, жана майыптардын укугу түшкөндө чыкканда бүт ошолордун баары эске алынабы? Эске алынат. Энис мырза, мындай да. Азыр деле мына Бишкекте мына жаан чачыгын лай болуп атпайбы? Могу автобусту, Кытайдын автобустарын карасаңар, те айнегине чейин лай болуп кеткен да. Бул автобус жасаган мен билем да. Бул автобустун баягы кичине мындай курсагы чыгып турат да. Курсагы чыгарып жасаган автобус бул терезесине лай чачыратпайт. Бул ба жүргүнчүлөргө ыңгайлуу. Каякта кетип баратам, эмне кылып кетип баратам. Дайыма эле ба жууй бербейт да. Түп-түз кылып жасап койгон бул оңой, жеңил, арзан вариант. Баягы алып атканда ушуга окшогон көптөгөн нюанстар бар. Андан сырткары жана сапатын айтып атпайсызбы? Ар кандай жаман жолдор депчи. Мына европейский деп биз Белес башында эле Европанын сапаттуу техниканы тандаганыбыздын максаты ошол болчу. Биз жаңы чыгып аткан компания болсок, эртең бир жерде бузулуп жатсак, туята буларың болбогон эме турбай деп сөзгө калбаш үчүн жанагынча 2 жыл убактыбызды кетирип аларга жалдырап жүрүп, жана технологиясын алганыбыз ошол. Сапаттуу техникалар, эч кандай андай люкка түшсөң да эмне кылсаң дагы Мерседес койгон эле ЗФтин мостору. Дүйнөгө атагы чыккан Мерседестин мостору. Европада деле азыр мисалы Европада жүргөн биздин жарандарыбыз деле мени мындай калпайттырбаш керек. Эски автобустар менен жүрөт. 10 жыл, 15 жыл болгон автобустар менен жүрөт. Дагы эле ошол эле боюнча да. Жаңы балар мындай 3 жыл сайын, 5 жыл сайын автобус алмаштырбайт. Эми негизи мындай күмөн ой кеткен да. Менде делечи баягы ушу кыргыз качан автобус чыгара алчу эле деген баягы эл дагы ойлойт экен дегендей, ошо элдин арасында мен деле мындай күмөн кеткен. Бул жигиттер негизи автобус чыгарган бекен негизи өмүрүндө депчи, же хайп кармап эле ушинтип атабы. Анан кийин негизи автобус Африкада деле, Кытайда деле, Европада деле автобус да. Ал башкача болушу мүмкүн эмес. Анан кийин балким Мирбек мырза жөн гана ушул Кыргызстандан чыгарылган, ата мекендик өндүрүштөн чыгарылган деген ушу марканы кармап эле ошо менен эле мындай жөнү жок эле кыйкырып атабы деген ой кетти эле да мендечи. Көрсө мындай эмес да. Эң жек көргөн ушундай элдин астына чыгып, микрофон менен сүйлөгөн эң жек көргөн. Актангансып дегендей. Негизи эле өзүмдүн табиятымда бирөөнүн алдына чыгып мындай бир сүйлөп, бир выступать эткен эң жек көргөн нерсем ушул болчу. Эми азыр баягы бул жака айла жоктон эле келип атам да. Белестин негиздеген эми Кудай ушундай кылыптыр, ушу мен башында туруп калыптырмын. Тияктан баягы бир конструкторду алып келип отургузуп, бияка мына мен жоопкерчилик менен ушул ишти мен мойнума алам. Автобус бузулуп калса мен жасап берем деп бир жоопту бирөө болуш керек да. Эми ошон үчүн баягы бул жерде айтайын деген бир хайп же бир эме эмес да. Андай бир элге чыгып бир эме бир максат эмес. Шайлоодо эле бүттү мисалы тиги депутаттардын мындай бир. Эми жанагы геосаясий, стратегиялык кызыкчылыктар боюнча баягы сөздү бир аз баштап келип мен кайра Белестин өзүнө буруп кеттим эле. Кошуналар бар. Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, түбөлүк достук тууралуу меморандумдарга кол коюп эле келатабыз. Доспуз, жакшыбыз. Бирок ошол эле учурда ар биринин экономикалык кызыкчылыгы бар.
жашырбаш керек да. Анан кийин ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калалы деп атасыз да. ооба. Ушуну дагы эми тереңдетип айтсаңыз, мен сөздү бөлүп койдум жана. Багы Өмүрбек Ширкечович айтат го. Эми агасы инесине айтпаса деле бирок анын аялы айтат, анын баласы айтат дегенде, үй бүлөнүн ичинде деле баягы ар бир үй бүлөнүн өзүнүн кызыкчылыктары бар да. Ошол сыяктуу мамлекеттердин деле өзүнүн кызыкчылыктары бар да. Ар бир мамлекет мисалы өзүнүн эли бай болсун, өзүнүн элинде экономикасы, ВВПсы көтөрүлсүн деген максат менен, ой менен жашайт. Эми азыр баягы Кыргызстанда Кудайдын берген бир мүмкүнчүлүгү, мисалы Дүйнө соода уюмунун мүчөсүбүз. ВТОнун мүчөсүбүз 96-жылдан бери. Германия, Голландия 94-95 кириптир, биз болсо 96 жыл кириптир. Жаныбыздагы коңшу мамлекеттин бири дагы ВТОнун мүчөсү эмес. Анан Джексон и Вейника деген Американын убагында СССРга технология бербеш керек деген бир эки сенатору чыгып бир чектөө киргизиптир. Ал дагы бизден алыныптыр да, Кыргызстанданчы. Андан сырткары Европа менен мына Европанын рыногу кыргыздарга ачык. Келгиле, өндүрүлгөн товарыңарды бизге жибергиле. GSP+ деп Европага да биздин рынок ачык экен да. Мисалы Кытайдан Европага товар алып барсаң 12% пошлина бар экен. Кыргызстандан алып барсаң 0 экен. Коңшу өлкөлөрдөн алып барсаң 15-20% пошлина бар экен, бизде 0. Эми ошол мүмкүнчүлүктөрдүчү пайдаланып калбайлыбы? Туурабы? Бизге эми Европадан бирөө келип колубуздан сүйрөп бас канча жылдан бери ушул эшикти ачып коюп отурабыз, бириңер жоксуңар деп келбейт да. Ооба. Өзүбүз аракет кылыш. Өзүбүз аракет кылыш керек. Азыр өзүңүз баягы дүйнөдө чоң саясий кырдаалдар болуп атат. Баягы мен дагы Европада көп жүрөм, баягы ал жактан бала кезден баштап таанышкан чоң кишилер азыр чоң кызматтарда отурат да. Алар менен да кээде отуруп эми эски дос да, чайлашып калганда ошо көп нерселерди айтат да, баягы аналитика боюнча. Азыр мисалы Америка менен Кытайдын ортосундагы болгон, Россиянын алсыз болуп атканы, ушунун баары эле бизге окшогон кичинекей мамлекеттерге бир өсүп өнүгүп, бир алдыга бир жулунуп, бир кадам таштап кеткенге чоң мүмкүнчүлүк. Убагында мисалы Южный Корея, Япония согуштан кийин талкаланган, Германия автопром менен көтөрүлгөн да баары элечи. Ошон үчүн жанагы автопром баягы азыр мындай айтыш мүмкүн, эмнеге кантип эле биз бирдеке кыла алабыз деп. Мисалы бир мисал Сауд Арабиясы 10 миллиард доллар жумшап Локот деген машина, электромобиль чыгарган да. Алардын планы боюнча 500 000 машина чыгармак да. Бирок 800 эле машина чыгарыптыр да, 800 эле штук. Анан ылдый жана жазып коюптур оказывается, деньги не решает все депчи. Акчам болсо эле мен баары чайт эте алам деп. Көрсө баягы Сауд Арабия Кытайдан алыс, Европадан алыс болгон тетиктердин баарын алар чыгарат. Аравийский полуостровдо, Дубайда да мисалы эчтеке чыкпайт экен да. Ошон үчүн биз жанагындай акчаны канчалык жумшасак деле кыла албай койдук деп ушундай посттор жүрөт да. Биз болсо мына Кытай бир эмес, жаныбызда бир эмес, эки дарбаза турат. Ата бабабыз чын эле убагында мындай кыйын кишилер болгон экен. Килеген мисалы жибек жолун полный эле Эркештамда дагы Тору барты да алып койгон экен. Мына Кытай. Барасың да каалаган станогуңду мисалы кийим кечек ташый бербей эле, чүпүрөк ташый бербей эле станокторду алып келелик, ошолордон бир технологияларын алып келелик, чоң келишимдерди кылалык. Баягы элге айтайын, ишкерлерге айтайын дегеним, мына мен деле командабыз менен ушундай жетишкендикке жетиштик. Чоң дүйнөдөгү атагы чыккан концерндер менен сүйлөшүп, аларды макул кылдырып кылдык. Эми бизден эмне эргем да? Өкмөт болгон шарттын баарын түзүп берип атат. Налогтун баарынан бошотуп берип атат. Геосаясат деле мына GSP+, ВТО. Кыскасы бизнесмендердин баягы арына, намысына тиейин деп атат окшойт. Анткени менин машинем бар, кымбат, 2026. Анан 2 цехим бар. Мага ушу болот. Ооба. Той аштарга кенен берем, улактарга мондой байгелерди коем, болот ушу мага дебей, мындай масштабтуу ойлонбойлубу? Өлкөнүн деңгээлинде бирөөбүз автобус чыгарсак, бирөөбүз дагы бир нерсени ойлонбойлубу? Баягы өкмөт кылыш керек деген нерсе болбош керек да. Кыргызстандагы мисалы чоң проекттин баары эле бул жеке ишкерлердин кылган. Ооба.
иши да, салымы. Эми ошол сыяктуу мына Кудайга шүгүр Кыргызстан үчүн жакшы кылдык. Стройкасын да катырдык, тигинисин да бунусун да, базарларды да бар. Эми азыр баягы чет жакка. Чет жакта мисалы мүмкүнчүлүктөр көп. Мисалы 2017 Таластан Германияга фасоль ташыдым. Мүшөктөп элечи. Бирок ошо мүшөктөгөндө пайдасын көрбөйт экенсиң да. Сырьё катары эле алып барып тапшырат экенсиң. Мен алып барып тапшырсам ошо менин көзүмчө эле упаковка кылып туруп эле өздөрүнүн наклейкасын чаптады да магазиндерге. Германияда магазиндер бар, ошолорго таркатып салды да. Кооз көйнөк кийгизип туруп эле. Кийгизип туруп ошо биздин эле фасоль да, Таластын эле фасоль. Анан ошо нерсени мисалы мен азыр бир ошондой көрдүм, кандай экен. Чын эле жанагындай GSP Plus-тун GSP Plus иштейт экен. 20 мүнөттө бир фура фасольду растаможка кылып чыгып кеттим. Бизде таможняга барсаң деле андан көп кагаз сурап дегенде буну дейт. Аякта бизден алып барган документ менен эле немистер растаможка кылып печать турду да төлөчүсүн төлөдү да кет деди да. Алып барып туруп базарына алып бардым, оптом бердим. Ошону анан мен мындай экен да. Россиянын ВВПсы 2,5 триллион. Европанын ВВПсы 28 триллион. Россиядан 10 эсе бай. 1,5 миллиард киши жашайт. Өздөрү эчтеке өндүрбөйт. Баягы мында өндүрбөйт деген кийим тармагынан да азыр швейниктер бир эме болот атпайбы? Россия мындай чектеп коюп швейниз. Азыр тигүүчүлөр кыйналып калды депчи. Тигүүчүлөр баягы канча жылдан бери орустар менен алака кылып атып, ошо каналды жолго коюп алган да. Ошон үчүн эле баягы ошо кытай берет. Бирок биякта турат. Болгону тигүүчүлөр бул жакты билбейт да. Кантип алып барыш керек, анан тил билбейт мисалы. Анын баарын сен билишиң зарыл эмес да. Ошо жака барсаң кыргыз студенттер толтура. 50 евро берип койсоң, мисалы, же 100 евро, жаныңда кечке сага котормочу болуп жүрүп алат. Чоң платформалар бар. Ошого Бишкекте отуруп алып эле жакшынакай кылып регистрация кылып эле, мына мен момундай кийимдерди тиге алам, момундай кыла алам деп эле жибере бересиң. Орусия деген көлчүктө эле жүрө бербей мындай океан жакка чыкпайлыбы, чоң мүмкүнчүлүгү бар деген. Чоң брендтер Adidas, Puma, да кайсы Nike деген сыяктуу компаниялар бар. Баарын эле этикеткасын карасаң, же Вьетнам, же Бангладеш, же Камбоджа. Европа, Италия, Германия, Польшада тикпейт эчтеке, эч ким аякта цехтерде жок. Баарын эле бир жактан тиктирет. Анан бизде мына GSP Plus аркылуу Кыргызстандан тигилген кийим 15-20% арзан болуп атат. Бул эмне деген акча, туурабы? Ооба. $1,000,000 $200,000 экономдоп атасың. Туурабы? Кыскасы Орусияны карай эле кете бербестен. Ошондой баягы биздин тигүү тармагы делечи чоң деңгээлге жетти. Өтө сонун тигип атат. Ошо Nike менен мисалы мен жанагындай чоң компаниялар менен деле тил табышып, алар менен иштешип атпайм. Ошо сыяктуу эмнеге ошо Nike'тын же Adidas'тын же Puma'нын мисалы чыга албайсыңар. Аларга деле чыгып, мына Кыргызстанда ушундай момча жылдан бери мен тигүү тармагында иштейм. Мисалы мен 25 жылдан бери темир тезек машина менен жүргөнгө автопром мененчи бир тилде сүйлөшөм да. Мен жазган каттарды, мен сүйлөгөн сөздөрдү алар мындай балыкчын алысынан тааныйт дегендей мындай кемтиксиз түшүнөбүз. Ошо сыяктуу мындай швейниктер да бар да. Тиякта алуучулар бар, тигүүчүлөр бар. Ошо сыяктуу эле мындай сүйлөшүп алса, коммуникация кылып алса, мисалы алар бир заказ бергенде миллиондоп заказ берет да. Анан жөн эле бияктан отуруп алып эле бир эле баягы Россия азыр биздин өнөктөш, бирок азыр акыбалы жакшы эмес да. Ошон үчүн эми акыбалы жакшы мамлекеттерге жөнөтүп, ошол жакты көздөйм, ыктабайлыкпы. Жанагы фасоль демекчи Европада чоң тендерлер ойнотулат да. Ошо тендерларда мисалы армиясына булар фасольду көп алышат экен да. Ал тендерлерди утканды карасаң эле мисалы бияктан барасың, ошо шведпи же немиспи десең жок, түрктөр да көбүнчө элечи. Түрктөр же бангладар же индустар мындай башка эле уруулар компания ачып алган. Анан дүйнө жүзүнөн фасолдорду чогултуп эле ошолорго жөнөтөт да. Ошол сыяктуу биздин эле кыргыз ишкерлеричи. Балким бардыр, мен билбейм, бирок мындай ачыкка чыгып жигиттер мына момча жылдан бери иштеп атам, келгиле мындай фасолду мындай кымбатыраак кылып, упаковка кылып, жана фура менен эле жөнөтө бербей, келгиле мындай кылалык. Мисалы упаковочный аппараты Кытайда
$2000 $6000 чейин экен. Пакеттеринде эле 12 центтен аяктан алса болот экен. Жана эл байысын деп берүү чыгарып ушундай ушу Инстаграмдан бөлүшүп туралык ба. Сөзсүз бир жолугушуу уюштуруп анан мындай тигиндей деп эле мына талкуу болсун. Ким каяка эмне чыгарып атат? Жолу канча экен? Ким кайсы компания менен алып бардың? Канча төлөдүң? Растаможкасына канча кеттиң? Эмне документтер кетти деп эле мындай жеңил да. Сөз ба жолугушуу тигиндей мындай эмес эле Инстаграмдан карап эле ба Кыргыздын ба ишкерлерин башын бириктирип иштегенгечи. Ошону менимче ошол менеджерликти мамлекет өзү жолго койсо жакшы болот эле. Жок. Мындай да. Мамлекет бизге шарт гана түзүп берет. Мындай да. Баягы мамлекеттин иши эмне? Биз фура менен баратабыз. Дозвол жок. Бир уруксат кагаз жок, киргизбей койду. Минтранска чалабыз. Минтранс ушул маселени өкмөт аралык карап туруп, эки мамлекеттин келишимдери, закондорду карап туруп, анан бизге ошол маселени чечип берет. Дозволду жок кылып мисалы. Ошондой гана маселени чечип берет. Мисалы жана Nike, Adidas, Puma, мисалы Mozef, Packard'лардын баары эле бул жеке компаниялар. Булар мамлекет менен иш алып барбайт. Ушуну түшүнүп алыш керек. Мамлекет бизге Adidas менен сүйлөшүп келип, атайын бир госпредприятие ачып Adidas деген. Анан ошогонан ба швейниктерден сак андай болбойт эч убакта. Андай түшүнүк менен жашасак, анда биз алыс кетпейбиз. Жөн эле жакшы көрөбү, жаман көрөбү регистрация болуп эле баягы мындай да. Балким жашып аткандар бардыр. Бирок мен мына ошол чоң компаниялар менен жашып жүргөн киши катары айтайын. Биринчи сайт болуш керек. Ошо ишкердинчи сайт. Сайт деле бул жылына 3,000 сом төлөйт. Абонентский жана карап тургандачы. Анан сайт создавать эткенге мурун кымбат болчу, азыр $100 деле сайт создавать этип берип койду. Ошо сайтка почта байлаш керек. Ылдый жагына телефондор болуш керек. Ошо почтага күнбө түнбө кат келгенде дароо жооп берип туруш керек. Ошентип анан кардарларды тартат. Анан баягы биздеги кээ бир гос органдар бар, мисалы Mail.ru, анан Gmail'дар менен жашашат да. Ал болбойт да. Андай катыңды эч ким окуйт. Тиги эгер аякка чыгам десеңчи. Мисалы тиги Улан 7758 деген сыяктуу бир почталар менен колдонгондо алар жооп бербейт. Бул жерден серьезный мындай башында эле жанагындай менен кайрылып атсаң ким экениң уже түшүнүктүү да. Ошон үчүн мындай өзүң айылда деле мындай жөнөкөй бир карапайым болсоң дагы бирок жакшынакай бир электронный почтаң болуп, жакшынакай бир сайтың болуп, жанагынтип тиги жерден любой бир нерсе өндүрүп атып, ошо чесногуңду деле мисалы упаковкалап, ошол экен сайтка жакшынакай кылып жайгаштырып, маркировка кылып туруп. Мен эми баягы мамлекеттин менеджерлиги дегенде ошол ар бир бизнесмендин ички ушу бизнесине кийлигишип, мындай тур, мындай кой, буяка сүйлөш деп эмес. Эми ошол биздеги бизнесмендер, ишкерлер Орусияда эмес, ошол Европага карай ошол жака багыт алыш үчүн кандай бир аракеттерди ошо мамлекет өзүнүн бир функциясынын чегинде бир кылса дегенди айтып атам да эмичи. Ички ишине анын колуна кол, бутуна бут болуп, мындай кыл, тигиндей кыл деп кийдигишпейт мамлекет. Бирок өзүнүн ушул мамлекеттик таризинде бир ошондой бир кандай бир нерселерди түзүп берсе жакшы болмок го дегенди айтып атам да. Мамлекет мына Европа +1, Америка +1 деп жана чогулуштар болот да. Ал чогулуштун бирине да мен чакырылбайм. Бирок мындай карасаң, Европада ZF деген Glegen концерн бар. Аны немистердин баары билет да. Америкада мисалы Packard деген бар. Аны көпчүлүгү билет. Чоң налогоплательщик мисалчы. А бирок жанагындай жолугушуулар болот, ишкерлердин жолугушуу болот. Ал жерде мен жокмун да. Неге? Мен чакырылбайм да. Анан бул жерден сиз айтып атпайсызбы, мамлекет чакырганда мындай ал керектүү киши, ошону менен иштеп жүргөн кишилер барбайт аяка. Барса мен бармакмын да. Негизи бир ушу барып турса, көрүп турса болмокпу негизи. Даже Германияда дагы мисалы бир жолугушуулар болот. Ошондо деле мына Мореки биздин кыргыз жигит. Эми ал Германиянын өкмөтүнө деле мени отургузуп коюп, мына мени
сөмө менен көргөзүп, мына Моореке кыргыз жигит силердин ушу Гилейген ЗФ деген концерниңер бар экен, жылына 8 миллиард таза киреше тапкан. Ошону менен иштешет деп мына көргөзүп койсочу. Алар деле бул өкмөт тааныган, өкмөт моюнга алган, өкмөт сыйлаган бизнесмендерден турбайбы деген дагы кеп кетет. Ал жагы да анан Кыргызстан менен Германиянын ортосунда бир келишим, бир карым-катнаш бар турбайбы, же болсо Кыргызстан менен Американын ортосунда бир карым-катнаш бар турбайбы деген сыяктуу мындай түшүнүк пайда болот да. Биякта биздин интересибиз бар экен, эми булардын жана визасын карап койгула, мындай эртеңки күнү мындай бул рынок бизге керек болуп калышы мүмкүн экен деген сыяктуу бир саясатты жүргүзөт да. Туурабы? Анан жана айтып атпайсызбы, барып мамлекет тарап чогултуп, анда өткөндө швейниктер айтып атат го, мисалы канча 300 жолу жолуктук дейби. Эми пайда жок деп. Андай жолугушууларда мен болуп келгем да. Бул жерден баягы генералыбыз чыгып эле столду бир коюп туруп эле могу маселени чеч десе элечи, ошол маселе чечилет. Туурабы? Ооба. Биздин шартта, биздин өлкөнүн. Биздин шартта күнбү түн ошол маселе чечилип, ошол маселе гүлдөйт. Анан жөнөкөй баягы чиновниктер менен барып, алар менен отуруп, алардын презентациясын угуп, деп саатты карап, качан 5 болот, качан кетебиз деп андай жолугушуулардын далайында болдук да. Ал толк жок. Ошон үчүн баягы азыр мен эффективный нерсени айтып атпаймынбы? Эффективный нерсе кереги жок азыр. Азыр мисалы Инстаграм менен деле окат мындай элге жеткизсе болот. Мына Германияга мен мына фасолду алып бардым, мына могу жерден растаможка кылдым, мына Литвадан кылсаң мынча экен, Германиядан кылсаң мынча экен, мына могу таможняга кел, таможнянын адреси, местоположениясы мына. Туурабы? Жеңилдик да. Мына азыр алып бар фасолду. Воздухтан акча жасагыла да, мындай айткандачы. Падри ала фасолду алып бар да, фурага да сүйлөш, барганда акчасын берем деп. Жеткиз дагы мына деп ошо нерсени баягы мүмкүнчүлүктү элге айта албайт анда, баягы өзүм. Эми бул жерде жанатан бери Белес жөнүндө, Белес автобусу жөнүндө сөз кылып бериңиз деп чакырган менен мунун мааниси терең экен. Негизи ошо Белестин мүмкүнчүлүгү болобу, фасолдунбу, же болбосо дагы башка нерселери болсо, кыргыз бизнесмендери ошону пайдаланбайлыбы? Ооба. Кыргыздын колунан автобус чыгарган келбейт. Кыргыздын колунан ушул жана мындай ботала фасолду жууп туруп анан жакшына көйнөк кийгизип Германияга чыгаруу келбейт. Дагы башка кыргыздын колунан келбейт дебестен келет. Келгенде да кандай келет дегенди мындай сиңирбейлиби деп атасыз да. Ооба. Баягы перекупщиктерди даярдабай, Кореядан, Америкадан машина келип саткан перекупщиктерди даярдабай, бир инженерлерди даярдайлы деген сунуш да. Баягы биздин келечек жаштарыбыз. Мисалы мен мектепти бүтүп атканда А класс менен Б классты бириктирип 18 бала бүткөнбүз да. Азыр мен балам мектепте окуйт. А, Б, В, Г деген 4 класс бар да. Ар бир класста 40 бала отурат. 38-40 бала отурат. Анан эми алар кайра эле көчө шыпырып, кайра эле миграцияга, бирөө кыйындар Англияга, Европага, кыйын эместери Россияга, алыс бара албагандар Казакстанга барып эле, эми мына качанкыга чейин эле биз мигрант болуп эле көчө шыпырып эле Кыргызстан эле анан ошол жакта жүрөт деп намыска тийүүчү нерсе. Бирок канча кыйкырабыз биз деген манасын тукумубуз деп кыйкырганыбыз менен реальность башкача болуп атпайбы? Реальность башкача да. Туурабы? Мен жаман көрүшүм мүмкүн, эми эмне деп атат да, бирок реальность азыр Англияда канча кыргыз иштеп жүрөт. Мен барганда офисте иштеген жокпуз да. Клубника терип атабыз, тигинтип атабыз, мынтип атабыз. Америкада деле кыйрат кеткен балдар жок. Россияда деле мисалы кыйратып тиги бирдеке иштеп аткан жокпуз. Ошо сыяктуу нерсе баягы бир эле бул жерден баягы автопром бул ар бир мамлекеттин бул өзөгү, экономиканын өзөгү. Бул автопромдун аркасы менен мисалы илгери ДОнун электроникасын жасачу экен Samsung. Жөн эле сурап отурунчу. Эми кийин ошо телефон чыгарып дүйнөдөгү мына алдыңкы мамлекеттер болду. Ошол сыяктуу ким билет, бизден дагы мына акырын ушул жол башталса, бизден дагы мындай ЕАЭстин хабын айлансак, бүт баары Кыргызстан аркылуу болуп калса, коңшу өлкөлөр катуу аракетте болуп атат. Жакында Американын госсекретары айтты, Борбор Азия өлкөлөрүнө Жексон Веника деген поправканы мындай кайра карап чыгыш керек деди. Ал биз тууралуу айтылган жок, потому что бизде андай чектөө жок. Биз ал чектөөнү 95-жылы алып салыптыр бизденчи. Бул башка жаныбызда коңшулар айтып атат да.
Анан ошо коңшу өлкөлөргө барып тиги аларга иштебей мындай кичине биз деле ошо мүмкүнчүлүктү пайдаланып калалы деп деген максат да. Бул Белес автобусун чыгарыш керек деген бул Кыргызстанда эле Бишкектин көчөлөрүндө автобус жүрүп калсын деген эмес, бул деги эле бул муну мындай масштабтуу караш керек. Масштабта караш керек. Автобус чыгаргандан башка дагы нерселерди карашыбыз керек. Ошол эле учурда жанагы жана индустрия бул деген өтө бир мааниси өтө терең, коопсуздук жагынан дагы өтө стратегиялык тармак деп атасыз да муну. Мындай стратегиялык тармакты мындай ал таякта дегендергечи мындай кыска эле бир түшүнүк берейин. Мындай ар бир автобустун ичинде 28 сиденья бар да. Эгер Белес 1000 автобус чыгарса, бул 28.000 сиденья да. Сиденья жана ичинде отурган отургучтарчы. Бул сертификация болбойт. Буну ар бир киши жасаса болот. Бир өмөдө кылып. Элестесеңиз мындай, буга көп акылдын кереги жок. Ооба. Бул объем болуп атат да. Мен бир ишканага мисалы 28.000 сиденьяга заказ берип атам. Бул жана 2000 сертификациядан өтпөчү деталь бар да. Автобус өзү 8000 детальдан турат. Ошонун 2,5 детали бул сертификациядан өтпөйт. Буну именно ошо кыргыздар кайсы бир айылда отуруп алып деле тиги алюминди эритип мындай куйчу жумуш да булчу. Ал жеке эле мени карабай. Ошо сиденьяларды азыр мына Россияда эле, Беларусияда эле сырьёнун баарын Кытайдан алат. Баары Кытайда өздөрүнүн чыгарбайт. Ошо эле КамАЗга, ошо эле ЛиАЗ, НИФАСка, МАЗга алып барып ошо сиденьяны сатса болот. Түшүндүңүзбү? Мага жасап берген сиденьяларды мен эле карабай, мына рынок ачып берип атат да. Мына ошо элеке сиденьяңды, мына эң сапаттуу сиденья, мына силердин конкурентке караганда бир 200 сомго арзаныраак. Анан 28.000 сиденьяны 200 сомго арзаныраак дегенде любой калькуляция, кандай патриот болбо, все равно бааны тандайт дагы, ошентип акырын окатып жүрө бермек да. Бул бир мүмкүнчүлүк экен да. Чоң мүмкүн. Бул сиденья бул кичинекей эле бир жагы да. Анан эми бул автобустун 2000 деталын айтсак, бул эфириңиз элдер көрбөй да коет анан. Ошон үчүн бул бөлөк эме да. Анан ошол эле учурда эми баягы жабдыктар кандай негизде жасалат, кантип жасалат, ал боюнча мен адис эмесмин. Бирок эми автобус жасап чыгарганда мындай ыкмасы кандай? Автоматташтырылганбы баары? Роботтоштурулганбы же кол менен жасаш керек баарын кандай? Биз ошо башында автобусту тандаганыбыз, бул автобус кол менен жасалчу нерсе да. Мисалы, бул баардык эле өлкөлөрдө ошондой кол менен. Кытайда эле азыркы тапта Мерседес деле ошо кол менен жасайт. 12 метрлик автобусту элестесеңиз, жанагы Мерседес деген автобустарды кол менен эле жасайт. Өзү 12 метр болсо, бийиктиги тиги 3,5 метр болуп атса, туурасы 2,5 метр болсо, аны кайсы робот кармап айландырып не кылат? Ошонун баарын, анын баары эле жана профилден биринчи бир капталы, анан крышасы, анан бул капталы, анан асты болуп эле, анан төртөө биригип эле дүйнө жүзү боюнча бир эле стандартта жазалат. Эч ким колдун күчү менен. Эч ким бир ушул жылга чейин мисалы, акыркы 100 жылдан бери эч ким бул автобус жасаган боюнча бир жаңы технология ойлоп чыга элек. Мерседестер ойлоп чыга элек, Кытайдын автобустары ойлоп чыга. Баары эле бир эле эмеде кетет. Ошон үчүн багы бул жерде жана көп кишиге багы жумуш орду камсыз болот деген ушул да. Кол менен жасалат десе эле бул чото не то дебеш керек да. Дүйнөдөгү атагы чыккан тиги люксовый машина бар эле кол менен жасайт, робот жасабайт да. Ал кол менен, робот менен жасаган бул жеңил машиналер мындай да. 40 миңден өткөндөн кийин анан рентабельный болуп баштайт. Мисалы, бир завод болсо мамлекетте, ошо жылына 40 миңден өйдө чыгарса, анан ошо рентабельный болуп баштайт. Эгер 40 миңге ылдый жасаса, анда ал завод рентабельный эмес да. Ал банкрот болот да. Ошон үчүн жанагындай штамповкалар кетет да. Темирди алып келди, тарс басты, жанагындай кылып бат-баттан чогултуш керек да. Ал бат-баттан чогултпаса, зарплата кетип атат, күн бүтүп атат. Жанагы четте биздин ушу азаматтарыбыз жүрөт, жигиттерибиз жүрөт, бизнес сферасында, бизнес тармагында, ар кайсы ушул компанияларда, корпорацияларда иштеп жүрөт. Ошондо эң негизгиси эмне? Бул бирөөнүн аманатын алгандан кийин, бир ишти жасагандан кийин аны албетте киреше көрөм дейт, кыргыз болобу, өзбек болобу.
эң негизгиси эмне, ишенимби, ошо аманатка кыянаттык кылбообу, ошондо гана иш туруктуу, мындай бир туруктуулукка түшөбү, мейли ал автобус жасап чыгарасыңбы же башка бизнес аманатты алдыңбы, канткенде ошол туруктуу жана киреше жагынан башка жагынан туруктуулук болот сындагыңызча. Эрис мырза, баягы бул нерсе азыр эми айтканым баягы көп киши түшүнбөшү да мүмкүн, көп айым түшүнсө да түшүнбөсө да айтып коеюн. Баягы 25 жыл машина менен иштедим. Кичинекей машинадан баштап аягы эми чын чоң акчаларды таптык. Анан жана сиз башында айттыңыз го, баягы бир кафе салып койсоң, бир 2 үйүң болсо, анан бир кычыраган машинаң болсо болду. Анан той топурга барып коюп жашоо. Анан баягы раматылык чубак ажы менен отуруп калдым да. Анан ошо кишинин жанында отуруп, анан жанагы нерселерди айттым да. Ажеке, монча жылдан бери момдай кылып иштейм. Мындай Европа менен, Европанын чоң жана логистика компаниялары менен жазышып, немистерден алып поляктарга саткан күннөрүм болду. Эми бул мындай чоң жетишкендик да. Чоң немистерден машина алып поляктарга сатканчы. Ошо сыяктуу болуп, бир чети мындай мактаныч да болду, бир эме болду. Анан баягы көп нерселерди айттым, баягы эч кандай поддержка жок, мисалы. Бир наследство жок, же бир удачно үйлөнүп алып, же кайын журтуң бир спонсировать этип ал жактан. Жөн эле мындай карапайымдан баштап тиги Москвадагы миграциядан баштап отуруп, мына мондай момча жылда момчага жеттим десем, ошо аябай кунткой угуп туруп анан айтты да ал киши. Баягы бир хадисти айтты. Кыямат күнү Алла Таала адамды ошо 4 нерседен сурайт депчи. Жаштыгыңды кандай өткөрдүң, ден соолугуңду каяка пайдаландың, алган илимиңе кандай аракет кылдың, анан байлыгыңды каяка жумшадың. Анан муну ошо нерсени мага чечмелеп берди да. Мисалы, сен азыр дейт да, баягы угуп отурсам, чоң баягы. Мисалы, ал Европа менен жанагындай компаниялар менен, мисалы, мен барып же бул барып ооз ача албайт. Алар менен сүйлөшпөйт дагы, бирок сен ушунча жылдан бери ушундай деңгээлге жетиптирсиң. Ушунча тажрыйба топтоптурсуң. Мунун баарын эгер сен эл журттун өнүгүүсү үчүн колдонбосоң, анда кыяматта жооп бересиң деп мына пайгамбарыбыз айтып атат. Деди. Ошондо баягы эмеде кадимкиде ойго баттым да. Эми баягы чын эле ойлончу нерсе. Баягы ана Ажикебизде дагы мисалы баягы ишкерлер анча-мынча баягы мечит салып, анан медресе салып, кичине мындай себелеп баягы ал нерсе менен кутулбайсың дейт да. Мындай Кудай Таала берди ошол нерсени. Ошого жараша мындай. Эми Кудай Таала билет да, мисалычы. Сен колдун учу менен кылып атасыңбы же мындай баш отуң менен кирип кылып атасың депчи. Кудайдан жашыра албайсың да. Ошо сөзүнөн кийин эле анан жанагынтип айттым, Ажике анда ушундай автобус жасайын деген ушундай үмүтүм болуп атат. Бирок мындай оңой иш көрүнбөйт эт мага, потому что буга чейин болгон эмес десем, эми Аллага тобокел кылып эле баштай бер деди. Анан ошондон кийин эле баягы жүрөктө бир эме болду да, анан бисмилля деп анан баягы дем күч болот экен да. Бул эме экен да. Кудайдын ыраазычылыгы үчүн Кудайдыкы десеңчи, эч кимге таарынбайт экенсиң да. Болбой калса делечи, эч кимди күнөөлөбөйт экенсиң. Болсо да машалла, болбосо да машалла дегендейчи баягы. Ошондо Чубак Ажикенин баягы насааты сиздин Белес автобусун чыгарганга бир чыгарайын деген ушул ниетиңизге түрткү болуп турду. Мен ойлонуп аткам да, ушул мага керекпи же кереги жокпу, жөн эле жүрө берсемби? Ага чейин келинчегим айтып аткан, мындай кафе салып, той топуруп, кыргыздыкы билесиз го. Ооба. Ошо менен эле жөн эле жансактай. Тойкана салалы деп. Тойкана салалы деп атканбыз да. Анан ошо менен эле анан тойкана болбой эле келип туруп жана иш башталып кетти. Бирок Кудайга шүгүр. Азыр кичине болсо дагы мындай бир жылыш бар да. Мына өкмөт менен сүйлөшүүлөр, конструкторский бюро жана балдарды даярдап алдык. Анан эми сен башында айттым го, тиги түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар деп. Эми ошо сыяктуу эле чоң иш кылган биздин агаларыбыз бар, инилерибиз бар да. Эми алар деле баягы ушу эл журттун мындай өнүгүүсү үчүн өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланбаса, алар деле жооп берет да. Муну мен айткан жокпузбу, Чубак Ажы айткан жок, пайгамбарыбыз айтып атат да. Ошо сыяктуу баарыбыз бир мындай колдун учу менен эмес, бир мындай чыныгы берилип, мисалы Алла Таала бизге бир мүмкүнчүлүктө бир аракетин кылышыбыз керек да. Мындай да, баягы Кыргыздын тарыхын карасаң, биздин мына 38-жылы репрессия болуп кеткен, мисалы Жусуп Абдрахманов, Касым Тастанов, Шенал Арабаевдер
кара кыргыз автономиясын түптөдүк деп мына былтыр 100 жылдыгын белгиледик туурабы. ооба Алар деле мындай карасаң, алар деле мисалы берилди да бул ишинечи. Алар деле мисалы өлөрүн билди да, мындай карасаң тиги килейген Россиянын көздөй каршы чыккандай эле болду да. Оппозиционер болду да, аягын баягы өлүм менен бүтөт. Ошон үчүн баягы ушундай эми биз азыр жаныбызды бер деп аткан жок эч кимчи. ооба Кыргызстанды түптөгүлө деген жок. Биздин Кудайга шүгүр ата бабаларыбыз ушу Казакстандын бир областы болуп калбай, өзүбүзчө бир желегибиз менен, өзүбүзчө бир улутубуз менен баягы канча улуттар бар мисалы. Миллиондоп саналат. Бирок паспорту жок, машинасынын номуру жок. Биз ага караганда мындай дүйнө аренасында өз баягы Борбор Азияда мисалы центрде жашайбыз да. Кандай баягы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берген да. Ошон үчүн баягы ушул нерсени азыр мындай болуп атпайбы? Азыр өндүрүштү өнүктүрүп кете албасак, кийинки муунга бул кыйын болуп калат да. Азыр биз мына мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып калбасак, өндүрүштү деп калбасак, баягы мен өзүм өмүр бою таможнядамын. Таможня налоговый. Экөөнү тең акча каяктан келет, каяка кетет. Тим эле түндө ойготсоң статьяларды айтып берем да. 22 жылы жана Украина менен Орусиянын ортосунда койголаңданып, Россияга көптөгөн чектөөлөр кирди. Болгон товардын баары Кыргызстан аркылуу өтүп калды. Туура? ооба Кече Европарламентте айтып атат, Европарламенттин депутаты. Кээ бир мамлекеттер Кыргызстан менен соода алакасы 2000 эсе көбөйүптүр депчи. Элесиңиз, эми анын баары эле биз алып аткан жокпуз да. тигилер алып атат, биз аркылуу тигилер алып атат. Ошон үчүн жана бюджеткечи Растамошкадан, тияктан Кытайдан алып келген машиналар тиги болуп, бюджетке миллиарддар түшүп атат. Бирок бул убактылуу нерсе да. Бул убактылуу нерсе. Бүтөт алдагы. Бул нерсеге мындай стратегия кылып буйрса, мына биздин келечегибизди мына ушул таможнядан түшкөн акча менен куруп алабыз деген бул болбойт да. Себептен ошо жыйында Европарламентте Кыргызстанга санкция киргизүү боюнча сөз козголду да. Кыргызстанга санкция киргизип туруп, мисалы Кыргызстанга эч ким эчтеке сатпасын деп койсо эмне кылат? Туура? Токтойт Европа. Токтойт. Андай эле Кытай токтотуп салса, анан эмне кылабыз? Туура? Комтөр жылына 300 миллиард эле берет экен. Эми алба 300 миллион. Алба зарплата. Ал мындай бизди көтөрүп кетчү акча эмес да. Ошон үчүн азыр ушул өндүрүш маселесине жакын арада көңүл бурбаса, жана башында айттым го, тиги ар бир күн бул жылдарга тете болуп атат да. Ошон үчүн өкмөт тарапты карабай, баягы ишкерлер дагы мындай бир аракет кылып, ошол чет жерлерде ишенимге кирип, ошол ири жана бизнес компаниялардын, корпорациялардын кожоюндарынын ынанымына кирип жүргөн кыргыз жигиттери бар, мына өзүңүздөй болгон. Биз айтпайбызбы, 25 жыл ушул машиненин тетиги болуп, муну мен аябай жакшы билип калдым деп. Ошол эле башка тармактарда иштеп жүргөн жигиттер бар. Алар жөн эле сырткы кооздук үчүн, көзүң сулуу экен, чачың сулуу экен деп эмес, балким ишеними менен ошондой деңгээлге жетишти. Анан бирөөсү айтып атат, мен могу автобус жагын билип келдим. Келгиле ушул мен ушу компаниялар менен сүйлөшөйүн. Келгиле моундай бизде эле адамдар менен сүйлөшөт экен. Ал кою бактың, мал баккан кыргызсың дебейт экен. Ишенимге кирсең, колду коет экен, келишим түзөт экен, анан иштебейли, автобус чыгарып баштабайлы. Же дагы ошол эле фасоль боюнча, дагы башка тармактар боюнча, кийим-кечек боюнча ошондой жигиттерди мындай өкмөтпү, буяктагы жана бюрократияны токтотуп колго албайлыбы деп атасыз да. Ошол ишеним мааниси. Бул бир күндө эле, бир айда эле, же бир жылда эле боло койчу нерсе экен. Ошо бирөөлөрдүн ишенимине татуу. Ошо жөнүндө сурап атам. Азыр баягы Кудайга шүгүр, жаштарыбыз жакшы. Германияда мен көп жүрөм да. Анан жума намаз болгондо мечиттерге кирем. Ошондой бир мечитке кирсем, калпак кийген балдар отурат да. Анан жанына барып эле этектерин басып отуруп эле сүйлөшүп, жума намаздан чыккандан кийин жаңы бир машина айдап алышыптыр да. Каяктансыңар десем, ушундай жактабыз. Анан эмне кылып жүрөсүз десем, ушундай иштеп жүрөбүз Германияда. Солнечный панель коет экен. Анан бул машина каяктан десек, шеф берген дейт.
Анан каякта жашайсыңар десек ушуну үй снимать этип берген болуп, жүргүлө үйгө тамакка кадап чакырды бизди. Шефинин машинесин минип алыптыр. Анан мен ойлодум, шеф аякта Германияда кыйын да, бири-бирине мисалы эчтеке бербейт дегендейчи. Анан барсам ошол чоң үй снимать этип бериптир, тамак ашы. Анан эмне жумуш кыласыңар десем, панель коебуз. Анан буга чейинки иштегендер украинецтер менен белорустар болчу экен, алар баягы ичип алып, жумуш бүтпөй дейт, бири-бирине мушташып, полиция келип дейт, ызы чуулуп, алардан шефтин көңүлү калыптыр дейт. Анан могу биз менен неметкенден кийин дейт, биз баягы намаз окуйбуз дейт. Эртең менен мисалы багымдат окуп алып жумушка кетебиз дейт, кечке чейин жүрөбүз дейт. Анан асырдан кийин келип кайра жатып алабыз. Анан жумушту мындай ашыгы менен аткарып атты. Анан бизди кое бергиси келбей атат дейт. Ошон үчүн жанагындай бизге машинесин да берип, үйүн да берип деп баягы ишеним да. Азыр ошол мисалы ал балдар ишенимге кирди да. Мисалы бир немистин ишенимине кирди. Баягы только кыргыздардан гана мен баягы жумушчуларды алам деп калыптыр да. Ооба. Элесиңиз, бул мындай баягы биздин жаштарыбыз мисалы ичпей, чекпей, оокат кылайын деп кичинекей кезинен делечи. Ошол биздин бир жакшы баалуулугубуз болот да. Рамадылык Чууга жөнүндө да кеп болуп кетти. Ал киши айтты эле го, биздин эң эле баалуулук нерсе бул биздин элибиз депчи. Ошон үчүн баягы элибиз бир эле жанагындай кара жумуш эмес. Мисалы Европада 1000 деген аэропорттор бар. Жыл сайын ошол аэропортторду тейлөөгө тендерлер ойнотулат. Ошо тендерлерди уткан кишилерди карасаңар, башка улуттагылар эле кишилер утат. Бирок 3000 4000 киши жумуш менен иштейт. Ошокта жууганы жууйт, самолет токтоткон, самолет заправка кылгандар баары ошо жумуш менен камсыз. Ошол сыяктуу жана кыргыздын балдары бар да. Канча жылдан бери мен эле эмесмин дейм ба. Биз кыргыз баягы канча жылдан бери миграцияда жүрөбүз ба. Кыргыз жүрбөгөн жер жок го. Алар деле баягы көп нерсени өздөштүрдү. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар да. Болгон ошондой магазиндерди арендага алабыз, чоң-чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ошонун баарын алып эле тендерлерге коркпой катышып, жанагындай фасолду обороналары көп алат экен армиясы. Ошолордун тендерлерине катышып мисалы, 5 манжаны салбай эле акырын бир уч менен эле аякта уже чоң акча да. Ошол нерсени айткым келет да. Бирок эми ошондой ишенимге кирген жигиттердин аброюн, сөзү ошол четтеги компанияларга өтүп атса, ошол компаниялар менен кыргыздын бул жактагы ишканалары менен байланыштырганга бир оң мүмкүнчүлүктөр болот, ошону пайдаланалы деген сөз айтылып атат да, ооба. Баягы колдон келишинче ар кимибиз эле өзүбүздүн оокатыбызды кыла бербей, мына мен ушул деңгээлге жеттим, үй алдым, машина алдым, бизнеске акчам бар деп эле мындай канааттанып отуруп калбай, тойкона салайын дебей аракет кылалык. Баягы ишкерликтичи бул деле Кудай Таала мындай баарына бербейт экен да. Баары эле ишкер болуп кете алат экен. Бирок ошо ишкерлер чыгат экен. Ошо ишкерлердин анан жоопкерчилиги да болот экен да. Бул дүйнөдөн да болот экен, анан акыреттен да болот экен. Ошон үчүн баягы канааттанып бир кичинекей нерсеге шүгүр кылып калбай эле мындай чоң-чоң баарын сатып жиберип ошол жака салып кет деген жокмун. Просто ой жүгүртүн элечи, телефонду ачып мисалы, чын эле кайсы жерде эмне тендер болуп атыптыр. Мен мисалы канча жылдан бери могу иш менен жүрөм. Европанын рыногун карап коеюнчу, аяка мен кире алат экенмин, кире албайт экенмин дебей элечи. Кирет да, жана сиз айткандай ал сен кыргызсыңбы, бангладешсиңби, камбоджсиңби, ал иши жок. Аякта бир сунуш бересиң, баасы туура келет, болду, иштеше берет. Алар менен иштешип, алар менен контрактка кол коюп алсаң, анда алар мындай 1 айлык, 1 жылдык партнерлор эмес да, булар мындай якорный партнерлор да. Бизнес маселесинде, ишкерлик маселесинде аманатка кыянаттык кылбоо, аманатка бекем болуу, ишенимге кирүү маселеси боюнча экөөбүз өзүнчө бир башка бир подкаст кылчудай экенбиз. Бул өзүнчө бир кызык тема экен, ишкерлер, акча табуу, киреше табуу, акча сабаттуулугу, акчага тың болуу, жоопкерчилиги боюнча дагы өзүнчө бир тема кыла турган экенбиз. Эми баягы Белес автобус боюнча ойлорду жыйынтыктоо иретинде бир суроо дагы ушул подкасттагы. Ошондо эмне болду эми? Азыр ушул Белес автобусун чыгаралы десек, бюрократия болуп атат, анан деп атат. Бирок башка да өзүбүздүн ишибизди кылып атабыз. Бирок ушу баягы шарт-шурт этип иш болуп кеткен жок. Жок дегенде 10 автобус чыгарып Бишкектин көчөлөрүндө жүрүп турса дедик эле, ал деле болгон жок болуп, анан ошондой болуп атыптыр. Бирок үмүт барбы эми бир жылып атабы ошондо же? Ошо
былтыр казактардан заказ алганбыз 5 автобуска. Алар ошо биздин сайтыбыз бар да, ошо сайттан карап эле анан бизге кат жазды, биз жооп бердик, баасын сурады. Анан биз жанагындай эле мэрияга сунуштаган баадан бир аз кымбатыраак айттык. Айтсак эмнеге анча арзан дейт. Анан эми ушундай биз жаңы компаниябыз. Аларга арзан болду да. Анда 5 автобус бизге пробный бергиле. Андан кийин биз эми 50 автобус алалык. Чын эле ошо европейский комплектующий менен жасап бересиңер, ооба дедик. Анан бизге контракт кол коюп берген. Анан ошондон бери баягы биздин партнерство кичине азыр нары бери болуп, өз каражат акчасынан да эме болуп атат. Анан бөлөк каражат карап көрдүк. Карасак эми ал банктардын акча алышы азыр эме да. Мисалы залог коюшуң керек, мисалы $1,5 миллион алып турган болсоң, 5 миллион залогун коюп беришиң керек дегендей аракеттерди көрдүк. Анан жана посторго да мага да личикама көп жазат. Байке ушундай көп деле акча эмес экен. Кел 1000 сом, 2000 сом ыргытып биз эле чогултуп берели дегендер болот. Анан ал жагы кандай болуп калат деп кээде аны ойлойсуң ба. Өткөндө да бир бала кайра жазып, былтыр ушу Орозодо жана 3 наристебизге акча чогулткан командалардын бири биз ушу $6 миллион чогулттук байке. Ушу силерге деле ушундай кылып чогултуп бербейликпи дейт. Анан мен айттым эми кантип. Силерге акча чогултуп берели дейби. Акча чогултуп бербейликпи, эми ушу автобусуңарды жасап бир чыкпайсыңарбы, ишиңерди жүргүзбөйсүңөр дейт. Көп жылдан бери баягы сенин посторуңду карап сага подписанбыз дейт. Аны мен айтып атам, эми ал баягы ушу наристе деген рак болуп жаткан наристе менен анан мени салыштырба дейт. Анан баягы сенин колдооңо, сенин эмеңе чоң рахмат. Сөөктү агарттың. Бирок эми бир башка жолдору бар го деп анан жатып алып ойлоп калам кээде эме депчи, баягы бир ишкерлерден бир 100 000 сомдон мисалы 1000 сомдон болгондо көп киши болуп кетет экен. Бир 100 000 сомдон болсо бир атайын бир расписка жазып берип бир жылга мисалы карызга берип тур деп. Ошол сыяктуу да бир кайрылуу жасасамбы дейм. Бирок ал жагымга эл баягы мындай да ар кандай ойлорду адамдар да эми баягы эмне эле өзү минтип койбой, тигинтип койбой деп анан ал жагында кайра эметесиң. Ошо менен баягы канча жылдан бери ошо болуп келет да анан. Эми баягы өзүңүз айткандай бизде маселе кандай чечилет? Ушул иш мамлекетке пайда алып келе турган болгон соң тиешелүү бир 2 кишинин көзү жеткен эле болсо, анан мынау жигиттин маселеси бар экен. Бул Белес деген бизге керектүү автобус чыгарат экен. Чечкиле мына десе, чечилип кала турган эле маселе. Ал акчасы деле болуп кала турган эле маселе да, биздин өлкөнүн реалийлеринен алгандачы. Анан мен бир эле ошо айтарым, мен жеке пикирим, сизди угуп. Мындай биздин президент көп мындай бир жерлерге барып капсула салат. Угуп көрүп сүйүнүп каласың. Бизде мондай жакында ачылат экен деп. Дагы бир жерге барып лента кесет. Мындай болуп атыптыр деп. Анан айрым бир жетекчилер ошонун лентасын жанагындай сунарын сунуп берип, капсуласын даярдап жасашат дагы, анан кийин жасабай коюшат аягына чейин. Сөз жаманаттуу сөз кимге тиет? Президентке. Ал асман шаар курам дедиле кана? Деп имиш жанагындай аягак сөздөр ошого тиет. Анан мен эми ойлоп атам, эми ушундай президент Белес деген автобустун рулуна чыгып өзү отуруп, анан кийин жанагындай бизде дагы өзүбүздүн автобусту чыгарабыз деген нерсе айтылып кетти. Эми бул нерсе эми акыр аягына чыгат болуш керек. Бирактагы жетекчилер, сиз кайрылып, сиз ар бери эшигин каккылап аткан жетекчилер мындай ишти өтөсүнө эми чыгарат болуш керек дейм да. Азыр жакшы буюрса, эми ошо буюрса ошо өлкө башчылыгынан да, ошо генералдыктан да ошо бир жакшы эме болуп калабы деген үмүт бар эми. Буюрса эми кайсысы болуп кетсе да, бул баягы жеке эле менин кызыкчылыгым эмес да. Мага пайданын деле кереги жок. Мисалы пайда көрбөй эле кой деп, мисалы 10 автобусту мисалы канча момча жасап берди. Элге чыкса, ошол эки автобустарга мисалы Кыргызстан чыккан автобуска кыргыздар өздөрү жүрсө да мындай. Кандай бул деле бир дух да. Ооба. Деп биз эми буюрса ал Европабанктан кем калбагандай кылып жасаганга биздин көзүбүз жетет. Мындай суктана тургандай кылып жасаганга көзүбүз жетет. Болгон эле бул элдин да бир жалпы духу болот беле. Ооба. Мен суроолорумду берип бүттүм. Башка эми дагы сиз менен сүйлөшкөндө башка дагы темалар чыга берет экен. Оны дагы сүйлөшсөк болот эле деп көп башка дагы темалар сүйлөшсөк болот экен да.
бирок бул жолкусу жанагы негизги фокус Белес автобусу болуп калбадыбы. Анан ушул теманы менимче өтө жиликтеп салдык дебейм, бирок элге түшүнүктүү бир нерсени айта алдык деп ойлойм. Негизгиси Белес автобусу Кыргызстандын ошол маркасындагы автобус чыгыш керек экен. Ал жөн эле ошол Белес деп чаптап алып, анан биздин автобус бар, Кыргыздын автобусу бар деп эмес, ал деген чынын эле бизге рационалдуу түрдө мындай бир пайдалуу дагы бир жактары көп экен. Мен ушуну түшүндүм. Анда ошол ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүзгө тынчылык, бар болуңуз, тынч болуңуз. Рахмат.